على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة على رسول محمد أجمعين. اللهم اغفر لي ولوالدي وللصالحين ولجميع المؤمنين والمسلمين. Allah şoğuluk ne Luqan Kur'an'dan faydalan soptu. Cumabek İbrahim Kur'an son başta jatkan jaylan jaylıqsın, toprağın toruqsın. Pendel ketiren küresin Allah keçilip kancaksın joldaş kılıp, kabrıların nurdu kılıp, yüzlerini kıbrıdan kılıp Allah beşini ona besin. Rabbena atina fid dünya hasenete ve fil ahirete hasenete ve qina azabennar. Allah kalksın. Келесі жылы январь айында көрнекті мемлекеттік кішмер Қырғызстанның мұрдағы премьер-министрі Ибраимов Жумабек Ибраимович көзі тірі болғанда 80 жашқа шықмақ. Биыл 4 апрелде бұл шынығы жаратман мекеншіл намыс нарық сияқты Қырғызстан көөнербіз сапаттары қан жанына сіңген ақақтай таза легендарлы инсандың қаза болғанына 25 жыл толды. Өмірімізден өтіп кетсе ел еңбектен ескерсін деп ұлы ақын Алы Тоқымбаев жазғандай өз кезегінде елге еңбегі сіңген Жумабек Ибраимов сияқты татықты инсандарды ескеру біздің барлықтың ел парызымыз. Biz ушул бүгүнкү жыйын биринчиден коомчулук тарабынан даярдалды. Жумабек Ибраимовдун үй бүлөсү, жакындары, туугандары тарабынан даярдалды. Коомчулук тарабынан даярдалды, коомдук уюмдар тарабынан даярдалды ушул жыйын. Ушул жыйыныбызга атайын бир баяндама жасадык элек, даярдадык элек. Бирок бүгүн ушул келіп отырған біздің ақсақалдарыбызды мұрда премьер-министр болған, мұрда өкмөт мүчөсү болған, Жумабек Ибраимовду абдан жакшы билген, жакындан билген адамдар келип турганда, биз ушул атайын баяндаманы жасабай эле коюуну туура көрдүк, убакыт албай эле коюуну туура көрдүк. Азыр эгерде мүмкүн болсо, ушул бүгүнкү жыйыныбызды ачык деп жарыяласак, андан ары улантсак. Hazır ушул Жумабек Ибраимовдун өмүрү жана эмгек жолу жөнүндө бир документалдуу фильм даярдалды эле. Ушул фильмди көрүп койсок чогуу, андан кийин ары ишибизди жалгаштырсак. Чоң рахмат. Бул тасма Багыш эл коомдук бирикмесинин колдоосу менен даярдалды. Мейли мени атып салышсын. Мейли өлтүрсө өлтүрүп деле салышсын. Бирок мен баары бир элдин мүлкүнө кол салгандарды жок кылам. Мен корко турган болсом алар кутуруп кетишет. Өлкөнүн кызыкчылыгы менин кызыкчылыгымдан өйдө турат, өмүрүмдөн да. Өзүмдү коргоп калууну ойлоого убактым да жок. Эл жетекчиге эмес, жетекчи элге кызмат кылышы керек. Ак үйдөгү ууруларды тазаламайын,
өлкөнү өнүктүрүү мүмкүн эмес. Келгиле, жеке кызыкчылыгыбызды унутуп, өлкө үчүн иштейли. жыл декабрь айлары. Премьер-министр өлкөдөгү жетекчилерди чогултуп алып катуу урушуп атты. Последующими выводами пути подхода решения данного. Мен биздеги бүткүл иш-чараларды изилдеп чыктым. Бүткүл маселелерди карап чыктым. Жыйынтык ушундай. Бизде барган сайын абал начарлашып баратат. Ансыз деле уурдаш элеңер дагы деле уурдап атасыңар. Чачат элеңер чачып атасыңар. Жемкорлук өсүп атат, уурлук өсүп атат. Өтө аз жемкорлук боюнча кылмыштын бети ачылып атат. Кайтаруу да азайып атат. Кээ бир аткаминерлер мамлекеттин мүлкүн тоноп, жеп ээлеп алса деле, дагы деле уялбай мамлекеттик кызматта иштеп атат. Несмотря на то, что растратили там, присвоили, прикарманили так. Бул сөздөрдөн кийин көпчүлүк министрликтердин, структуралардын аттарын атап, бетке айтып урушуп чыкты. Баары алтын башын ойлоп, коркуп олтурушту. Бул урушуп аткан инсан ким эле? Бул ошол кезде өлкөгө 3 айдан ашуун премьер-министр катары кызмат өтөгөн, жемкорлуктун белин сындырууга аракет кылган Жумабек Ибраимов эле. Жумабек Ибраимов. Мен паракорлукту жок кылам. 1946 жылдын 1 январы. Кемин жергесинин Жаңы Алыш айылында бир бала жарык дүйнөгө келди. Ал кичинекей Жумабек эле. Өз атасы Акай, апасы Айша. Атасынын агасы Ибраим балалуу боло албаган үчүн аялы Гүлсүн экөө багып алып, тарбиялап чоңойткон. Бакма апасы Гүлсүн Казакстандагы ачарчылык маалында өлкөбүзгө келип, Ибраимге турмушка чыгып жашап калган. Мектепти аяктаган соң 1963 жылы Фрунзе политехникалык институтуна өтөт. Ортодо аскердик кызматын десанттык аскер бөлүгүндө өтөп, 1972 жылы окуусунда бүтөт. 1977 жыл. Ибраимов балыкчыдагы Орг техника заводуна ишке кирсин деген буйрук чыгат өйдө жактан. Бирок заводдун жетекчиси Валентин Биденко Ибраимовду балыкчыдагы заводко эмес, заводдун нарындагы филиалы болгон Минкуш заводуна жөнөтүп жиберет. Себеби балыкчыда негизинен орус жана немис улутундагы жумушчулар иштеген. Бир да кыргыз же азиялык болгон эмес. Себеби союздук маанидеги заводдун станокторунун иштөө сырлары, принциптери, башка заводдор менен болгон байланыштары бар болгон. Бул сырларды жергиликтүү калктын билип алуусун каалаган эмес ошол кездеги заводдун жетекчилери. Алардын ою боюнча кыргыз тоодо кой багып, казак талаада төө айдап, өзбек аңызда пахта чабышы керек эле. А завод иштетүү, ачылыш жасоо сыяктуу иштерди өздөрү гана аткармак. Ибраимов Минкушта бир аз иштеген соң кайра балыкчыга келди. Ал жерде жумуш башталган күндөн баштап эле көпчүлүктүн дыккатын өзүнүн жаратман ойлору менен бура алды. Заводдун жетекчилигине кирип, завод мындан да көп өндүрүштөрдү аткара алаарын айтып, далилдеп берет. Натыйжада заводдон мрамор, гранит таштарын кайра иштетүү жөнгө салынып, курулуш материалдары өндүрүлүп чыга баштайт. Бул өндүрүштөрдөгү станоктордун көбүн Жумабек Ибраимов өз колу менен жасап чыккан. Иш билгилигинин артынан жумушунда көрө албастар да пайда болду. Бирок ар кандай бут тосууларга карабай, 1981 жылы Орг техника заводуна жетекчи болуп дайындалат. Мындай заводдо бир кыргыздын жетекчи болуп калуусу чынында укмуш көрүнүш болчу. Себеби тигилер аны өлсө да жетекчи көтөрүшмөк эмес. Заводдун жетекчилигине көп киши көз салган эле. Бирок Жумабек Ибраимовго насип болду бул кызмат. Анын учурунда завод болуп көрбөгөндөй өсүп өнүктү. Заводко кесиптик жактан өнүктүрүүчү китептерди көп алып келип, өзү да көп окуду. Дайыма жаңы чыккан технологияларды окуп изилдеп турчу. Ал башкалардай ашынган фанат коммунист эмес болчу. Ошол мезгилдин саясий экономикалык абалына карап, реалдуу анализ жүргүзө алчу. Ошол кезде кээ бирки жетекчилердей эле ал да коммунизмдин жакынарда кулоосун жакшы билген. Мисалга алсак, ошол кездери Султан Ибраимов да коммунисттик партия реформага муктаж болгонун, себеби партия өтө эле элден алыстап кеткенин айткан эле. Дал ошол сыяктуу эле Жумабек Ибраимов да коммунисттик режимдин бюрократиясын жактырган эмес. Кечкеле жетекчилер эле жыргап, карапайым калк жана жумушчулар кыйналып жүрө береби. Биз качан эркин боло алабыз деп сталинизм, ленинизм идеологияларын жактырбай, өз алтынча болгонго умтулчу. 1985 жылы Балыкчы шаарынын жетекчилигине дайындалат. Көп өтпөй эле Минкуш заводу жабылып, 1000 киши жумушсуз калат.
Бул кишилерди тез арада жумуш менен камсыз кылуу максатында балыкчыга калем заводун ачып, жумушсуздарды ошол жака жайгаштырат. 1991-жылы советтик режим кулап, өлкөбүз эркиндикке чыкты. 1992-жылдын январында ошол мезгилдеги өнөр жай министри Эсенгул Өмүралиев аны чакырып, Бишкектеги ЭВМ заводуна жетекчилик кызматын сунуштайт. Министр өз сөзүндө: ЭВМдин жетекчиси Виталий Глушич жумушун таштап, башкалар да эле Орусияга кетип калды. Завод жетекчисиз, сырьёсуз калды. Союз куласа деле Москва буйрук бергенин токтотпой жатат. Алар өздөрүнүн жетекчисин иштесин деп, Немыкинди жетекчи катары койгула деп атат. Бизге өзүбүздөн чыккан, өзүбүз ишеним арта алган, эч жака кетип калбаган мүдүр керек. Ошондуктан бул жоопту кызматты сиз өзүңүз аркалап бериңиз, дейт. Жумабек Ибраимов бул сунушка дароо макул болот да, эртеси күнү ишти баштайт. Заводдогу абал оор болчу. Бул мезгилдери чынында Москванын 70 жыл бою тоногону аз келгенсип, Орусияга кетип тургандар ГТРда да өтө көп завод фабрикаларды, мамлекеттик ишканаларды тоногон эле. Дал ошол сыяктуу эле Глушич ГТРден алдын өзүнүн командасы менен заводду күчүнүн жетишинче тоногон экен. Заводко таандык болгон мал чарбачылыкты бүтүндөй сатып жок кылган. Заводдун машиналарын бүт тоноп, калгандарын таштандыларга ыргытышкан. Алардын бул мамилесинен биз кеттик, буларга эч нерсе калбасын дегендей эле маани чыгып тургансыйт. Жумабек Ибраимов келген кезде Немыкинда заводко өзү жетекчи болуп алган эле. Заводдо жетекчиликтен тартып, кароолчуга чейин, коро шыпыргычка чейин бир да кыргыз жок болчу. Ибраимов келген кезде мына эми кыргыз мүдүр келди. Улутчулдук саясатын башташты. Эми ал бизди куугундуктайт деген ушактар тарай баштады. Көпчүлүгү өз проблемасын чечүү үчүн Ибраимовго эмес, Немыкинге барып, атүгүл сырттан телефон чалуу келсе, сизге кайсы мүдүр керек? Биздикиби же тигилердикиби? деп жооп берчү катчы. Завод бир, бирок жетекчи экөө. Бирөөсүн мамлекет бекиткен, экинчиси өзү эле башкарып алган. Өлкөдө болсо стабилдүүлүк орно элек кез. Жумабек Ибраимов завод менен таанышып чыккан соң, чукул чогулуш кылып, эски система менен эмес, жаңы ыкма менен иштешерин айтып, кошумча улуттарга бөлбөстүгүн, бирок заводдо кыргыздар да иштеши керектигин айтат. Анан 2 жыл кыйналабыз, чыдагыла. Андан кийин Кудайым буйруса, заводду өнүктүрөбүз. Айлыкты да, дейт. Кийин заводдо кыргыздар да иштей баштайт. Аларга чуркап жүрүп Ибраимов заводдун жатаканаларынан үй бөлмөлөрдү ажыратып берди. Натыйжада жетекчилик таланты менен душмандарына өчөшпөстөн, алардын деңгээлине түшүп, алар менен тирешпестен көйгөйдү чечип, жумушчулардын сый көрсөткөн жетекчисине айланды. Дал ушул заводдо уулу Ильяс да катардагы кызматкердей эле иштечү. Бирок муну уулу Ильяс да Жумабек Ибраимов өзү да эч кимге айткан эмес. Уулуна катардагы кызматкердей эле мамиле кылчу. Ал эми уулу болсо атам мүдүр деп ээн баштык кылбаганын көрүп, баары таң калып, Жумабек Ибраимовго ого өшпүтөр сый-урмат менен мамиле кыла башташты. Сырттан завод менен иштешүү үчүн көптөгөн инвесторлор келе баштады. Булардын арасынан эң олуттуусу туркиялык Koç Gruли фирмасы заводдо электрондук кассалык аппараттарды өндүрүү боюнча келишим түзөт. Бирок түрк ишкерлерге мамлекет тараптан кепилдик болушу керек болчу. Жумабек Ибраимов тийиштүү мекемелерге кайрылат. Себеби бул мезгилдери бул аппараттарга муктаждык чоң болчу. Атка минерлер пара сурашып, өз үлүшүн талап кылып туруп алышат. Туркиялык ишкерлер мындай шартта иштей албастарын айтып, кетип калышат. Дайыр болуп калган өлкө үчүн пайдалуу болгон келишим бузулат. Бир аз убакыт өткөндөн кийин Алматыда өндүрүлгөн кудум эле дал ошондой кассалык аппараттар өлкөбүздү басып кетет. Өз өндүрүшүнө бут тоскон атка минерлердин айынан өзгөнүкүн кымбат баада сатып ала баштадык. Бирок ал токтогон жок. 10дон ашуун буюмдун түрүн чыгара башташат. Ташкент менен биргеликте мөмө жемишти кургатуучу аппарат өндүрө баштайт. Завод Жанар фирмасы болуп өзгөрүп, аябагандай өнүгүп кетет. Буйртманын бюджети миллиард рубльдан ашып, айлык 2 эсеге, атүгүл 3 эсеге көтөрүлөт. Убагында айлыгын да убагында бере албаган завод эми минтип өнүгүү жолунда баратты. 1993 жыл. Өзүнүн иш билгилиги менен мамлекеттин көзүнө илинген Жумабек Ибраимов Бишкек шаарынын мэри болуп дайындалат. Шаардагы абал оор эле. Кайсы тармакты алып караба, баарында көйгөйлөр бар. Союз мезгилинде Бишкек сыяктуу шаарлар бир өлкөнүн борбору катары эмес, тескерисинче өндүрүүчү жай катары, Москва муктаж болгон нерселерди өндүрүп жеткизип берчү зона катары каралчу. Ошондуктан шаарыбыздын борбордук бөлүктөрүнө көп оор өнөр жайлар курулган. Болбосом, оор өндүрүштөр негизи стандарт боюнча шаардын четине курулат эмеспи? Жумабек Ибраимов шаар башчысы болгон соң Бишкекке офис, банк, маданият борборлорун, дүкөн базарларды көп курууну пландайт. Гезиттердин биринде берген маегинде ал ушуларга басым жасайт.
Өнүккөн өлкөлөрдүн 60% калкы кичи бизнес тармагында, ал эми 20% гана оор өнөр жайларда иштейт. Бизде болсо калктын 60% жакында банкрот болуп жабыла турган оор өнөр жайларда иштейт. Демек, бул жайлар жабылары менен жакын арада калктын 60% жумушсуз калышы мүмкүн. Ошондуктан жеке ишкердик секторлорун өнүктүрүшүбүз зарыл. Ооба, эски коммунисттик системага көнүп калган калкты жаңы жашоо образына көндүрүү ошол кездин атүгүл азыркы кездин деле маанилүү талаптарынан. Шаардагы дагы бир көйгөй нан болчу. Себеби шаардагы ири нан бышыруучу заводдорду кээ бирлери ээлеп алып, кээ бирлери жабылып кеткен эле. Ибраимов нан өндүрүү милдетин жеке секторлорго берет. Тагыраагы нанды эми набайканалар, кичи тандырлар камсыздай баштаган эле. Бул мезгилге чейин Бишкек бөлкө нан жесе, мындан ары тандырга бышкан кадимки кыргыз нанын жей баштады. Натыйжада Бишкекке набайкананын наны ушундайча келип калган. Шаардагы дагы бир орчундуу көйгөй транспорт болчу. Мунун алдын алуу үчүн өлкөгө автобус чыгаруучу завод куралы деп, балыкчыдагы заводдо иштеген адистерди Германияга жөнөтүп, ал жактан билим алдыртып, кошумча автобустун тетиктеринде алдырат. Кийин автобус чогултуучу завод ачайын деп канча аракет кылса да, бирок өйдө жактан бут тосуулар болуп долбоор токтоп калат. Өйдө жактагылар бир жагынан кайдыгерлик кылса, экинчи жагынан бул долбоорду каржылагысы келбеди. Көйгөйлөрдү чечүү үчүн шаардын өзүнүн бюджети болушу керек болчу. Бирок бул көйгөй дайыма таңкыстык менен коштолуп келген. Ошол жылы өкмөттүк жыйында шаарга бюджеттин 18% ажыратылсын деген чечим чыгат. Жумабек Ибраимов буга аябай сүйүнөт. Себеби бул каражат менен шаардын өтө көп көйгөйү чечилмек. Бирок бюджеттик материалдарды тактап карап чыгалы деп ошол кездин финансы министри алып кетет да акчаны кемирип кирет. Акыр аягы таланып бөлүнгөн каражат 18%дан 16%га түшөт. Жумабек Ибраимов буга аябай ачууланып, министрди издеп жинейт. Акыр аягы Ак үйдүн караңгы коридорунан таап алат. Министрди жакасынан мыжыга кармап алып, муунтуп жиберет. Министрдин тамырлары көөп чыгып, кыймылдай албай калат. Ооруса да, жашы кыйлага барып калса да, мурдагы десант Жумабек Ибраимов дале күчүндө болчу. Ал министрге карап туруп, "Шаарды, элди тоноо акмактык, уятың намысың барбы? Эгер 18%га кайра көтөрбөсөң, өкүнөсүң, унутпа", деп эскертет. Заматта каражат калыбына келет. Ооба, кээде көйгөйдүн чечилиши үчүн стандарттан сырткаркы болгон өзгөчө жолдорго барууга туура келип калат. Көмүр таңкыстыгынан улам жылуулук энергия борбору иштебей шаар суукта калат. Ошол кездеги жылуулук борборунун жетекчиси Лев Васильевди чакырып, "Өлсөң да жылуулукту шаарга бер" деп урушат. Өзү да кол кабыш кылып, шаар кайра жылуулукка жетет. 90-жылдардын дагы бир катаал жагы криминал болчу. Шаарда да криминал катуу өнүккөн эле. Мунун орчундуу себептеринин бирөөсү жумушсуздук жана руханий азыктын таңкыстыгы. 1-июнь 1993 жылдан баштап шаарга келгендер каттоого турушу зарыл деген мыйзам чыгарат. Шаардын четтериндеги жерлерди өз алдынча ээлеп алгандарга түшүндүрүү иштерин жүргүздү. Бирок жерди ээлеп алуу үчүн көтөрүлүшкө чыккандардын кээ бирлеринин артында жер мафиясын турганын аныктап чыгат. Буларга да каршы күрөш жүргүзөт. Бул жемкор уурларга демократия менен анархияны алмаштыра албагыла деп эскертүү берет. Кээде таңгамал туруп, жупуну кийинип алып, базарга барып, азык-түлүктөрдү текшерип кыдырчу. Анын бул кылганын кээ бирки аткаминерлер "Базарда эмне кылып жүрөт? Келбей эле койбойбу?" деп түшүнө алышчу эмес. Бул мезгилдери жолдун четинде отуруп алып, майда чүйдө нерселерди саткан тургундар көбөйүп кеткен эле. Бир жолу жогору жактан Ибраимовго Манас көчөсүнүн четинде отургандардын баарын айдап тазала деп буйрук беришет. Себеби дал ошол көчөдөн сырттан келген мамлекеттик коноктор өтүп калчу. Ибраимов буйрук берген жетекчиге тайманбастан ушинтип жооп берет: "Сен ошолорду алгач жумуш менен камсыз кыл. Мен анан аларды айдайын." Бул мезгилдери Жумабек Ибраимовдун өзүнүн үйү жок болчу. Мамлекеттен атайын үй бөлдүрүп берүү боюнча суранып кайрылат. Бир нече айдан кийин мамлекет Жумабек Ибраимовго көп кабаттуу үйдүн экинчи кабатынан 3 бөлмөлүү батир бөлүп берет. Ар бир үй бүлөнүн үйлүү болуусу бакыт эмеспи? Дал ошол сыяктуу Жумабек Ибраимов да үйлүү болуу кубанычына ээ болду. Бирок көп өтпөй эле анын иш бөлмөсүнө жаш өтүп калган аял кирип келди. Буларга да дал ошол Жумабековдор жашаган үйдөн батир берилген болчу. Бирок аларга өйдөнкү кабаттан берилип калган болчу. Үйдө лифт да жок болгондуктан карыялар чыгып түшкөндө аябай кыйналып жатышты. Ылдыйраак кабаттагы батирлер менен алмашалы деп сунуштаса да эч кайсы бир кошунасы макул болбой коет. Карыялар акыр аягы Жумабек Ибраимовго келишет да: "Силер жашсыңар, өйдөнкү кабатка оңой эле чыгып түшө аласыңар. Ошондуктан батирлерибизди алмашсак болобу?" дешет. Таң калыштуусу,
Ибраимов дароо макул болот. Анан өзүнүн экинчи кабаттагы батирин карыяларга берип, өзү болсо жубайы менен өйдөңкү кабаттагы батирге көчөт. Албетте 2 жылдан кийин Жумабек Ибраимов өзү да ооруп калып, өйдөгө чыгып түшөөрдө азап чегерин билбейт эле бул мезгилдери. Бирок эл жетекчиге эмес, жетекчи элге кызмат кылуусу керектигин мыкты деңгээлде көрсөтүп бере алды. Элестетип көрүңүз, ким мындай кыла алат? Бир жолкусунда эски Волга менен жүрбөй, келиңиз башкалар сыяктуу мэриянын эсебинен Мерседес алалы десе, шаардын кебетеси бул болсо мен кантип чалкалап Мерседес минип жүрөм. Биз шаарга жакшы иштеп берсек, тепкен мерсибиз ошол болот деп болбой койгон. 90-жылдары шаарыбызда жарыктын өчүп калуусу кадимки көрүнүш болчу. Айрыкча бул кыш учурларында көп кайталанчу. Бир жолу кыштын чилдесинде кечке жуук Жумабек Ибраимовдор үйүнө конок чакырып калышат. Баары столго отуруп тамактанар алдында чукул телефон келет. Шаарыбыздын Асанбай Кичи районунда жарык өчүп, эл суукта калган болчу. Жумабек Ибраимов коноктордон кечирим сурап чыгып кетет. Түзөтүү иштерин бүтүрүп, түн бир окумда келет. Көптөгөн көйгөйлөрдүн бирөөсү талкаланган жолдор болчу. Бул көйгөйдү чечүү үчүн атайын Германиядан эң акыркы үлгүдөгү асфальт төшөөчү машина алдыртат да жолдорду жасай баштайт. Бул машинанын артынан да өтө көп ызы чуулар, чагымчылдыктар болот. Кийин Жумабек Ибраимов мэр кызматын тапшырган соң, анын ордуна келген кийинки мэр бул машинени Өзбекстанга сатып жиберет. Кийинки мэр муну менен эле чектелбестен өтө көп коррупциялык иш-аракеттерге аралашып, көп объекттерди жеке мүлкүнө оодарып алганы айтылып жүрөт дале болсо. Эгер тыкыр изилденсе, балким дагы көп маселе чыгат. Биз темабызды улайлы. 1995-жылы Ибраимов президенттин аппарат жетекчиси жана мамлекеттик катчы кызматтарына дайындалып, бир учурда 2 кызматты аркалайт. Бул мезгилдери да шеф менен жолуктуруп коюңуз, тигинтип коюңуз, минтип коюңуз деп ар кандай майлуу конверттер келе баштайт. Булардын баарына каршы турган Ибраимов мамлекеттик кызмат жогорулаган сайын интригалар, чагымчылдыктар көп болооруна көзү жетет. Атүгүл аны коркутушкан кезде кызматтык билетин аларга карата ыргытып, мен бул кызматка суранып келген эмесмин. Силер өзүңөр койдуңар. Кааласаңар мени жумуштан алгыла. Мен эч кимиңерден коркпойм деп кыйкырган учурлар да болгон. Дал ушул жылы депутаттыкка талапкерлигин коюп, шайлоого аттанды. Анын атаандаштары шайлоочуларга акча, шекер, ичимдик сунуштаса, Ибраимов эл менен түзмө-түз сүйлөшүп, алардын көйгөйүн чечип жүрдү. Экинчи жактан Ибраимовдун эң мыкты портфолиосу анын буга чейин эл үчүн кылган кызматтары болчу. Шайлоонун жыйынтыгында 90% добуш менен утуп чыгып, эл өкүлү болуп дайындалды. Ушул жылы жараткан Кудай насип этип, кесиптештери менен ажыга барып, ажылык милдетин толук орундатып келет. Жанындагылардын айтуусу боюнча, Жумабек Ибраимов алгачкы жолу ыйык Мекке шаарында тынч уктаган. Ал эми келинчеги Шайыр Сагынбаева ажылыктан келген соң анын жан дүйнөсү эс алып, руху бейпилчиликке бөлөнүп калганын байкаган. Кудум эле сооронгондой, өзүн токтоткондой, тагдырга моюн сунгандай, тазалангандай, жеңилденгендей эле абалы, дейт ал өз сөзүндө. Дал ушул мезгилдери врачтар ашказан рагы деген диагноз коюшту. Ибраимов тамактануу тартибине көңүл бөлүп, диетага отурду. Кийин иш сапары менен АКШда жүрүп, дагы бир ирет текшергенде диагноз таза болуп чыкты. Кубанычка баткан Ибраимов эми мурдагыдай эле мекен кызматын уланталат. 1997-жылы кайра ооруп операция жасатты. Ашказанынын дээрлик көпчүлүк бөлүгүн кесип салышты. Ушул эле жылдын аягында мамлекеттик мүлктү башкаруу агенттигинин директору болуп дайындалды. Себеби бул мекемеде да мамлекеттин мүлкүн менчиктеп алуу сыяктуу одоно мыйзам бузуулар көп катталып, реформага муктаж болуп турган. Жумабек Ибраимов бул жерде да тартипти орнотуп, паракорчулукка каршы күрөшө баштады. Албетте коркутуулар, майлуу конверттер да көп келди. Бирок Жумабек Ибраимов булардан корккон да жок, азгырылган да жок. Өлкөдө кризис күчөп, экономика начарлап жатты. Паракорчулук бүткүл тармакка жайылып кирип кетти. Инвесторлор барган сайын качып, элдин арасында нааразычылык күчөп жатты. Мамлекетке күчтүү реформатор керек болуп турган. 1998-жылдын декабрында Жумабек Ибраимовду Кыргыз Республикасынын премьер-министри кылып дайындашат. Жүзүрлүү болсун, дайыма Мамлекеттик казына жарды болчу. Ибраимов бюджеттик чыгымдарды тыкыр көзөмөлдөп, орунсуз ысырапкорчулуктарга бөгөт коюу боюнча тапшырма берди. Мисал калсак, 1998-жылы мамлекеттик мекемелердеги транспорттук жана байланыш каражаттары үчүн, тагыраак айтканда, мобилдик телефондор үчүн сарпталган чыгымдын өзү эле 5 миллион сомдон ашып кеткен. Ошондуктан мамлекеттик кызматкерлердин мобилдик телефондорду алдыртып, кызматтык унаалардын санын кыскартып, чет өлкөгө болгон керексиз саягаттарын,
мекемелерге баалуу мебелдерди алууну, орунсуз ремонтторду, ар кандай майрам мааракелердин белгиленишин токтотту. Чет өлкөгө болгон саякаттарда атайын учактарда эмес, рейстик учактарда учуу менен бюджеттен 2,5 миллион сомду үнөмдөп кала алабыз деп, өзү рейстик учактар менен уча баштады. Ал эми мамлекеттик кызматтарга адистерди тааныш билиш аркылуу эмес, конкурстун негизинде ишке алуу системасын киргизди. Жыйынтыгында мамлекеттик 49 иш ордуна 200дөн ашуун арыз түшүп, алардын ичинен эң эле иш билгилери тандалып алынды. Бул адистердин көпчүлүгү айыл жергесинен чыккан кыргыз жигиттери, кыздары болчу. Өлкөнү кризистен чыгаруу программасынын үстүндө туура 1,5 ай иштеп, паракор, бейпайда аткаминерлерди коркпостон иштен айдады. Дал ушул мезгилдери кумтор маселеси боюнча атайын башка компаниялар менен келишим түзүп, иштешүүгө аракет кылса да, бирок эмнегедир бийлик канадалык компания менен келишим түзүп жиберет. Өлкөнүн финансысы туруктуу болуп, экономикалык өсүү болуусу үчүн эң алгач паракорчулуктун, коррупциянын кекиртегин бууш керек болчу. Өлкөнүн мүлкүнө кол салгандардын тамырын кууратпай туруп, Кыргызстандын өнүгүүсү жомок бойдон калмак. Өлкөдө жүрүп жаткан ири финансылык агымды изилдеп отуруп, бул агым кайсыл жерде бирөөлөрдүн жеке казынасына сиңип кеткенин изилдеп аныктап чыкты. Мисалы, бажы кызматына тиешелүү эле 160 миллион сомдук тамеки, 120 миллион сомдук күйүүчү май, 2,5 миллион долларлык медициналык дары-дармек мыйзамсыз контрабандалык таризде кирген эле. Ибраимов дароо бажы кызматын автоматташтырууну пландады. Ал эми бажы кызматына адистер сынактын негизинде алынсын деп буйрук чыгарды. Бул иштерди аткарууда ошол кездеги бажы кызматынын жетекчилиги менен аябагандай күрөштү. Өлкөнүн негизги киреше булагы болуп эсептелген мамлекеттик ишканаларды текшергенде да абал оор болуп чыкты. Мисалы, чоң мекеме болгон Кыргыз Телекомдон бюджетке өтө аз каражат келчү. Ревизия жүргүзүлгөн соң, ал жерде да каржылык жактан чоң алдамчылык бар экени аныкталды. Мекемеге ажыратылган күйүүчү май мыйзамсыз жеке адамдарга өтүп, бүткүл дүйнөлүк банктан ажыратылган каражаттарда максаттуу колдонулбагандыгы аныкталды. Дароо мекеменин жетекчилигин жоопкерчиликке тартып, башкаруу системасында реформа жүргүзүлсүн деп буйруйт. Андан кийин Кыргыз Мунайзаттын өлкөгө келтирген 18 миллион долларлык зыяны премьерди аябай ачуулантты. Но вы где видели хоть один Кыргызгаз Мунайзат, вернее, газ Мунайзат или там? Кыргыз Мунайзаттын алып келген зыянын карагылачы. Бюджетке эле канча зыян алып келди. Мындан сырткары алар канча акчаны уурдап алышты. Почему было допущено, что имеем мы и, значит, Эмне үчүн салык кызматы, салык полициясы, каржы инспекциясы, ички иштер министрлиги, прокуратура, улуттук коопсуздук кызматы, атүгүл өкмөт да мынчалык чоң жемкорлук окуяга унчукпай карап отурат. имеем, да. В конце концов, да. А все мы сидели вокруг этого, крутились шалка. А сегодня все мы герои, получается. Энерго холдингдин жана Кыргызстан аба жолдорунун айланасындагы ыз учуулар өлкөнүн канчалык паракорчулук, уурлук, алдым-жуттум сазына батып калганын айгинелеп көрсөттү. Бул лөк ишканалардан тамчы киреше казнага түшсө, шаркырап аккан кирешелер жеке чөнтөктөргө кетип жатты. Мамлекет болсо, ал мезгилдери мекемелерди башкарууга мүмкүнчүлүгү жок болчу. Уурлар уурдап, бирок жазаланбай эркиндикте жүргөн доор мели. Атүгүл жумуштан кийин кээ өлкө жетекчилерди үйүнө чакырып алып, түн бир окумга чейин бир-бирден текшерип, акчаны кайда жетип жибердиң деп урушчу. Атүгүл бир жолкусунда президентке Ак үйдөгү уурларды тазаламайын, өлкөнү өнүктүрүү мүмкүн эмес деп ачык айтат. Счетной палате чуть-чуть проверял, и то до конца не дали проверку. Эсеп палатасын бир аз текшердим. Бирок толук текшерүүгө мүмкүнчүлүк беришпеди. Каржы инспекциясын текшерейин десем, жакында жол очпай атат. Келгиле, өзүбүз баш болуп, бүткүл структуралар үлгү бололу. Келгиле, жашырынбай ачык бололучу. Давайте будем прозрачны. Будем патриотами. Давайте ради государства поработаем. Давайте забудем о своих интересах. Силер патриот эмессиңерби? Келгиле өлкө үчүн иштейли. Келгиле жеке кызыкчылыктарыбызды унуталы. Келгиле акыйкат үчүн иштейли. Ушундай иштейли, мүчүлүштүктөрдү жок кылалы. Сурооңуздар барбы? Жокпу? Анда келгиле ушундай тартипте иштейли. Рахмат. До свидания. Бир күнү пресс-конференцияда журналисттер: "Сиз паракорлор менен күрөшүп, аларды бууп салдыңыз. Өмүрүңүзгө коркунуч келет деп кооптонбойсузбу?" деп сурашат. Жумоек Ибраимов: "Эгер мен корксом, алар кутуруп оолуп кетишет. Өлкөнүн кызыкчылыгы менин кызыкчылыгымдан өйдө турат, өмүрүмдөн да. Өзүмдү коргоп калууну ойлоого убактым да жок" деп жооп берет. Бир күнү Ибраимовду жумуш бөлмөсүндө аябай ачууланып: "Акмактар,
мындайларды кантип жерге төрүп жүрөт деп атканын угуп калышат. Көрсө, облустук маанидеги кызмат орду үчүн $50,000 пара сунуштап келишкен экен. Биз бул жакта ар бир тыйынды эсептеп отурсак, булар бир кресло үчүн ушунча акчаны берүүгө даяр. Аны могу тепкичтен ыргытып жибермекмин, акмак уурулар. Мейли мени атса атып салышсын, мейли өлтүрсө өлтүрүп деле салышсын. Бирок мен баары бир элдин мүлкүнө кол салгандарды жок кылам, деп ачууланат премьер-министр. Ошол кездеги Жумабек Ибраимовдун жардамчысы ушундай дейт. Буга чейинки премьердин сейфинен жашыл кагаздар төгүлүп турчу. Жумабек Ибраимович премьер болсо да ушунчалык жупун экен, атүгүл чөнтөгүндө азын-олак акча да табылчу эмес. Жумабек Ибраимов дос, тууган, тааныш деген нерселерди экинчи орунга коюп, биринчи орунга өлкөнүн кызыкчылыгын койчу. Мисалга алсак, ал премьер болуп турганда соц фондунун жетекчиси Роза Үчкемпированын үй бүлөсү менен дайыма катташып, ынак мамиледе болушкан. Бирок ошол кездеги соц фондунун өлкө боюнча бөлүмдөрүндөгү мыйзамсыз иш аракеттеринин айынан пенсия убагында тийбей калат. Заматта жакын таанышы Үчкемпированы кызматынан бошотот. Чынында кызматкерлеринин тийиштүү жоопко тартылуусу боюнча Үчкемпирова өзү да тийиштүү органдарга кайрылган болчу. Бирок Ибраимов аны кызматтан бошотуп атып, жетекчи кол астындагыларга жооп берет. Элдин мүлкүнө кол салгандар көчөдөгү уурлар эмес, сиздин кызматкерлериңиз болчу, дейт. Ооба, жеке тааныштарга караганда элдин кызыкчылыгы өйдө турарын премьер даана көрсөттү. Дагы бир жолкусунда жакын тааныштарынан бирөө шаардагы адистешкен оорукананын башкы врачын иштен кетирип, ордуна баласын башкы врач катары орнотуп берүүсүн өтүнөт. Ибраимов: "Ал жерде эң мыкты врачтар иштейт. Мен эч качан андай кылбайм", деп кесе жооп берет. 1999-жылы 15 февралда иш сапары менен Германияга учат. Бул сапарда премьер жөнөкөй эле эконом класстагы учак менен 3 эле кишинин коштоосунда учуп, башкаларга казнадагы каражатты кантип үнөмдөсө болот тургандыгын көрсөтөт. Германияда бир катар иш пландары аткарылган соң ден соолугун текшертет. BMW унаа заводун Кыргызстанга ачуу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт. Ооба, кадимки BMW машинелери Кыргызстандан чыга турган болуп калган кезде Ибраимовдун үстүндөгү жетекчилер көп өз үлүшүн талап кылып туруп алышат. Натыйжада булардын бут тосуусунан жана уруксат бербей койгондугунун айынан BMW заводу Кыргызстанга ачылбай калат. Германиядан келген соң февралдын акырында анын ден соолугу кескин начарлап ооруп калат. Анализдеринин жыйынтыгы болсо аянычтуу болчу. Врачтар сөөк метастазасы деген диагноз коюшат. Бир ай мурун анализ тапшырганда баары жакшы болчу. Эмнеге заматта минти ооруп калды деген суроо көпчүлүктү түйшөлттү. Бул кимдир бирөөлөрдүн буйртмасы болушу мүмкүн деген жоромолдор да айтыла баштады. Себеби Эркин Тоо гезитинин 4 февралда чыккан санында Жумабек Ибраимов уурулук менен мамлекеттин мүлкүнө кол салгандарды кустуруп, коррупцияга, мафияга каршы күрөштү ачык баштады. Чиновник коррупционер, чиновник мафиоздор криминалдык жол менен мындай өкмөт башчыдан арылууга аракеттенет деп ачык эле жазган болчу. Ал эми Асаба гезитинин 12 февралдагы санында болсо, Жумабек Ибраимов мамлекеттеги боткону тазалайм деп жыландын куйругун жазабаста деп кооптонуп жазып чыгышкан. Ооба, премьер-министрди тез арада операция кылыш керек болчу. Жубайы Шайыр президентке Москвага эмес Кытайга барып дарылатсак кантет. Кантсе да аларда медицина өнүккөн эмеспи десе да, президент болбой Москвага жөнөтөт. 1999-дун март айында Жумабек Ибраимовду Москвадагы онкологиялык ооруканага жаткызышат. Профессор Давыдов аны текшерген соң Шайыр Сагынбаеваны чакырат да, башка органдары жаш баланыкындай таптаза экен. Кыска мөөнөттүн ичинде мынчалык болуп рактын өтүшүп кетиши, өнүгүп кетиши мүмкүн эмес болчу. Эмне болду эле негизи, дейт. Жообун билбеген так айта албаган жубайы унчукпастан жертиктейт. Кечээ эле анализдери жакшы болуп аткан, коррупциянын биринчи душманы эмне үчүн минтип ооруп калды. Москвадан алып келишкен соң шаардагы ооруканага жаткызышат. Ошондо Жумабек Ибраимов оор жутунуп, бир баш кетсе эч нерсе эмес. Бирок элибизге кызмат өтөп кетсем жакшы болмок, дейт. 4 апрель 1999 жыл. Жумабек Ибраимов бул жарык дүйнө менен коштошот. Өлкөдөгү жемкорлукка каршы жалгыз согуш ачкан үчүн, аны уу берип өлтүрүштүбү, же финансылык махинацияларды мыкты билген үчүн тынчытыштыбы? Айтор айкын далилсиз бир нерсе деш кыйын. Бирок эл оозунда киши колдуу болуп өлдү деген кооптонуу да бар. Балким келечекте бул иштер тийиштүү органдар тарабынан да тыкыр изилденет. Кандай болгон күндө да ал дайыма жаштарга үлгү болуп кала берет. Жалаң гана жеке жыргалчылыгын ойлогон,
жеке өзүн гана сүйгөн жашоо образынан сайрылып, эч бир акы күтпөстөн мекен, дин, тил деп мекенге кызмат кылуу учуру келди. Жомоек Ибраимов өрнөктүү жашоосунда 2 үй бүлө күтүп, 3 уул 1 кыздын атасы болду. Жаткан жери жайлуу, топурагы торко болсун. Ушул жерде ушул фильмди тартып даярдаган жигит отурат. Айтат эмеспи, народ должен знать своих героев деп. Мансурбек деген жигит, Мансурбек барбы отура ошол жерде? Көрүнүп койчу. Ушул жигит тартып. 1998 жылдын 25 декабрында Жумабек Ибраимов Кыргыз Республикасынын премьер-министри болуп дайындалган. Жумабек Ибраимовду өкмөт башчылыгына дайындоо менен бирге ошол кезде президент Аскар Акаев өлкөнүн аткаруу бийлик органдарынын макулдашылган ишин камсыз кылуу, ага баш ийген мамлекеттик органдарды башкарууда премьер-министрдин ролун жана жоопкерчилигин жогорулатуу максатында мамлекеттик органдар тарабынан жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары тарабынан киргизилген сунуштарды эске алуу менен Кыргыз Республиканын премьер-министри Жумабек Ибраимовго кошумча ыйгарым укуктарды берүү жөнүндө атайын жарлык чыгарган. Ага ылайык Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн түзүмү Кыргыз Республикасынын премьер-министри Ибраимов Жумабектин сунушу боюнча аныктала тургандыгы белгиленген. Өкмөт мүчөлөрү, администрациялык ведомстволордун жетекчилери премьер-министрдин сунушу боюнча кызматка дайындалары жана кызматтан бошотулары, что важно, кызматтан бошотулары. Мурда кызматтан кызматка кантип келгенин тигил же бул ведомстволордун жетекчилеринин өкмөттүн башчысы да билбей калган учурлар көп болгон. Мындан тышкары премьер-министр жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын башчыларында, жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын башчыларында кызмат орундарына дайындоо, аларды кызматтан бошотуу жөнүндө сунуштарды президентке киргизе турганы так аныкталган. Жумабек Ибраимов өкмөт башчылыгына эле телин баккан колхоз, совхоздор, шаарлардагы чоң завод, фабрикалар таланып долонуп, эл жакырчылыктын кырына жеткен мезгилде келди. Ибраимовдун феномени Булакаев менен иштешкен адамдардын бардыгы эле жибишкич, жалаңкыч эмес экенин өз мисалында көрсөткөнүндө. Кыргызстанга, өлкө элине ошол учурда Жумабек Ибраимовдой таза, адилеттүү, билимдүү, элди бөлбөгөн, мээнеткеч, чынчыл, мекенчил жетекчи зарыл болчу. Жана мен айтпадым, биз атайын баяндама даярдадык элек деп, бирок баяндаманы жасабайлы. Андан көрөкчө ушул азыркы мен айткан жөнүндө башка маселелер боюнча дагы деги эле Жумабек Ибраимов жөнүндө бул жерде отурган Апаз Жумагуловдон жакшы эч ким билбесе керек, эч ким айта албаса керек. Кыргыз Республикасынын баатыры, биздин кадырлуу аксакалыбыз Апаз Жумагуловго сөз берилет. Урматтуу замандаштар, саламатсыздар. Биринчи рет мен өзүмдүн атыман чын жүрөктөн бир ушул жыйынды уюштурган кишилерге, ушул тасманын жакшынакай тасманын тарткан кишилерге, Жумабек Ибраимовду эстеген кишилерге чын жүрөгүмдөн ыраазычылыгымды билдиргим келет. Мен айткандай, бул киши менен биринчи рет жолукканда мен ушу народный контролдо балыкчыда иштейт экен. Мына ошол жерде болуп жаңы көлгө барган учур эле.
Ошондуктан ошол жерден кадрлар менен таанышып отуруп, ушул народный контролдун төрагасы Жумабек Ибраимович менен ошол жерден тааныштым эле. Андан кийин деле кийинки жылдары өзгөчө Миң Кушта ошол жерде баягы мекеме жабылганына байланыштуу Москвадан ошолордун мурунку чоңдорлорунун жетекчилеринин бирин чакырып, ошол жерде сөз болгондо Жумабек Ибраимович ошого абдан активдүү катышып, балыкчыдан келди эле. Ошондо абдан жакшы тааныштым эле ошол убактан. Ошол жылдардан баштап көп жылдары бул киши менен мен жолугуп жүрдүм эле. Бирге иштебесек да, бир мекемеде болбосок дагы, республикада көрүнүктүү өсүп келе жаткан кадр катары абдан жакшы таанычу элем. Мен айтарым, эң негизги Жумабектин ушундай чоң деңгээлге, бийик деңгээлге жетишине, ушундай элге камкордук мүнөсүн, камкордук ниетин баягы таштап койбой элге иштеп бергени, менин оюмча бул эң негизги кайдан, эмне, кандай болуп пайда болгон бул киши деп айткым келет. Биринчиден, бул киши эң башынан эле институт бүткөндөн кийин кандай гана баягы рабочий, инженерлик тепкичтерден басып өтпөдү. Болгону дагы бир эле жыл эмес, бир нече жылдары заводдордо ошолордун жетекчиси болуп, главный инженер болуп, биринчи жетекчи болуп, элдин турмушун, заводдо иштеген кишилердин турмушун өзү ошонун ичинде болуп, жакшы билип, жакшы түшүнгөндүгүнөн кийин Жумабек Ибраимовичтин ушундай бүгүнкү тасмада көрсөтүлгөндөй абдан бийик деңгээлдеги кишилердин биринин бири болгону мен айтар элем. Ошол убак, ошол басып өткөн жолу баягы мектеп болгон деп ойлойм. Чынында мен билгенден бул абдан жооптуу кишилердин бири эле. Кандай гана маселе болбосун, элдин мурун ошого түшүнүп, ошону жүрөгүнө баягы колуна кармап, анан кийин аткарган адистердин бири эле да. Баарыбыз билебиз, канча 91-жылдан баштап, ушу 98-жылга чейин кандай гана тепкичтен өтпөдү. Кайерге келгени 1,5 жыл, 2 жыл иштесе дагы ошол тепкичтерден көтөрүлүп отуруп, акыркы жылдары 99-жыл болуш керек, премьер-министр болуп, өлкөнү башкарып, тилекке каршы ден соолугуна байланыштуу бул киши көп иштей албай калды. Мен айтар элем, биринчиден абдан жоопкерчиликтүү. Өзүнө алган максатты жана эле өзүнүн максаты эмес, ошол коллективдин максаты деп, ошол коллективди көтөрүп, эл менен иштеп, элге мамилеси жакшы болуп, ошондой болсо да абдан катуу талап коюп иштеген жетекчилердин бири эле. Мен көп жылдары ошондойду көрүп жүрдүм, билип жүрдүм. Бирге иштебеде, жанына иштебесек дагы сөз келет да, билбей койбойсуң да. Ошондуктан ушундай өзүнүн талапкерчилигин, ишчилигин, элге жерге берген өмүрүн билбей коюш, көрбөй коюш кыйын эле. Көрүп эле жүрдүк эле, билип жүрдүк эле. Ошондуктан жакын аранын ичинде президенттин жардамчысы болуп, бөлүм башчысы болуп, ошол убактарда депутаттык милдетин аткарып жүргөн жигиттердин, кадрларыбыздын
эң белгилүү кадрлардын эмгеги сиңген элибизге ошону жакын аранын ичинде болсо дагы эмгеги сиңген адистердин биздин кадрларыбыздын биринин бири эле. Мен баягы жакын убактарда көрүп калган нерсем болду. Бир күндөй ошо Барвихада эс алып аткан экен. Ошо жакта ишим болуп калып, ошого барып, мына ошол жерден жолуктум эле. Биз ошол жерден бир күнгө барып кетип аттым эле. Бүгүн ошол жердин эс алган убагы бүтүп кетип аткан учур экен, 1-2 күн болсо керек. Ошол жерден тааныштым эле. Дагы бир жолу. Ошол жерден сүйлөштүк эле. Ошол кишинин максатын, иштеп аткан ишин, кандай кемчилигин. Бул киши айтканда дагы бирөөгө баягы мойнуна салып койбой, болуп аткан иштерди мойнуна алгандай болуп сезилчү эле да. Мына ушундай болуп атпат, ушуну чече албай атам, ушундай кемчиликтерибиз бар деп баягы жоопкерчилигин өзүнүн баягы көрсөтчү эле. Мына ушундай качествосы дагы, ушундай баягы сапаты дагы дайыма билингендиктен кайерде болбосун бул киши абдан мыкты иштеп, ошол жерден ошол иштеп аткан иштин каймагын чыгарып турган жигиттердин, кадрлардын бири эле. Ушуну дагы бир жолу мен айткым келди. Биринчиден, экинчиден жакын арада болсо дагы кичичилик жагын да көрүп калдым. Биринчи ирет ушу Германия деп сөз болбодубу? Ошо Германияга келгенде 1-2 күн ошо Германияда болуп, ошол убактарда билип калдым. Кийин ушу Бишкекте иштеп жүргөндө өзгөчө исполкомдун жетекчиси болуп турганда, исполкомдун жетекчиси дайыма премьер менен, өкмөт менен иштейт. Мына ошол учурларда мен Жумабек Ибраимовичти абдан жакшы ишмерлигин, ишчилигин, жоопкерчиликтигин абдан жакшы сезип, сүйүнүп, мына ушундай кадрларыбыз бар, ушундай кадрларга баягы таянса болот деген ойлор дайыма оюмда болчу эле. Чынында тилекке каршы өмүр абдан кыска болду. Бул баарыбызга өкүнүчтүү. Каерде болбосун, кайсы иште болбосун, бул киши өзүнүн исин, өзүнүн оюн аз да болсо көп да болобу, эми канча болсо дагы ошончо болгонунча абдан ишти жакшы иштерип, элди көтөрүп, заводду көтөрүп, өлкөбүздүн экономикасын көтөрүүгө абдан жакшы чоң салымын кошуп кеткен жигиттердин бири болгон. Жана жанар деп сөз болбодубу? Чынында эле мен ошол заводду билчү элем, жанагындай болуп баягы толонуп калганын укчу элек, бирок анчасын уккан жок элек. Ошондой болсо да ошол завод жакын аранын ичинде иштей баштаган. Мына ушуну эске алып коюш керек. Жетекчи катары ошол убактарда, кыйынчылык убактарда ошол заводду иштетип, жолго коюп, ошондон кийин көтөрүлүп, ошондон кийин башка ишке чоңоюп кеткени белгилүү эле бизге. Ишчилиги, камкордугу, элибизге, жерибизге калтырып кеткен, берген, өмүрүн берген кадрлардын бири Жумабек Ибраимович. Мен оюмча дайыма билген кишилердин, билбеген кишилердин ушундай эмгегин угуп, эмгегин көрүп, угуп калган кишилердин оюнда дайыма Жумабек Ибраимовичтин элеси болот деп ойлоймун. Мен айтарым дагы ушул тасманы, ушу кинону көрсөтүп, ушул жолугушууну уюштуруп аткан кишилерге ушул жерден биринчи болуп ачып атып, жакшынакай
абдан так Жұмабектің дүйнөсүн ачкан ким экенин бизге жеткизүүгө аракет кылган кишилерге чын жүрөгүмдөн дагы бир жолу ыраазычылыгымды билдиргим келет. Жұмабек истин өмүрү кыска болсо дагы республикада калган, унутулбайт. Бул кишинин басып өткөн жолу жаштарга үлгү болушу керек деп ойлоймун. Ошондуктан бүгүнкү чогулушу, анан тасмалар болобу, китеп чыгарылабы, статьялар жазылабы, элге жеткисиз биздин оюбуздун биринин бири болушу керек деп ойлойм. Мындай кишилер сөз эле болуп калбай, үлгү катары көрсөтсөк, элибизге, жерибизге көп баягы кылган иштери жеткизилсе, абдан жакшы işlerden biri болот деп ойлоймун. Рахмат силерге. Өзүңүздөр азыр эле фильмден көргөндөй, апаз Жумалыш айткандай, Жумабек ага ден соолугун, күч кубатын, бардык билимин, акыл эсин тапшырылган ишти абийирдүүлүк менен аткарууга жумшады. Анын кыска, бирок өрнөктүү өмүрү жана эмгек жолу мекенге, элге ак кызмат кылуунун жаркын мисалы болуп калды. Жумабек Ибраимов Кыргызстандын башкаруу бийлигинде жарк этип бир жанган жылдыз болгон. Ал өзүнүн талыкпаган эмгеги, көнөрбөс өрнөгү, башкаларга үлгү болорлук адамгерчиликтүү бийик парасаты менен ар бир жараныбыздын жүрөгүнөн түнөк тапкан кадырман инсаныбыз десем жаңылышпаймын. Жумабек ага алдыны көрө билип, талапты катуу койгон. Азыр эле апаз Жумалыш айткандай, ал кайсы жерде иштебесин тазалыкка, тартипке өзгөчө басым жасап, элдин энчисине сырамжалдуулук менен мамиле кылган. Анын мындай сапаттары 5 бармагын тең матырган алкы бузуктарга жакчы эмес. Эми бул жөнүндө мен канчалык айтсам дагы ишенимдүү, мындай ынандуу болбойт. Андан көрөкчө ушул жөнүндө биз Жумабек Ибраимовдун эмгек жолу, иштеген иши, адамгерчилиги, башка инсандыгы жөнүндө ошол кезде парламенттин спикери болуп турган, көп жылдар бою спикер болуп турган көрүнүктүү саясий мамлекеттик ишмер, жазуучу, сынчы, публицист Абдыган Эркебаев, сизде сөз. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү бул маараке деп коебузбу, эскерүү күнү деп коебузбу? Өтө эсте каларлык, өтө зарлуу иш. Мен кичине өкүнгөнүм, мындай жерде азыркы биздин бийликтегилер да келип катышып койсо, жөндүү болмок, лайыктуу болмок. Өзүн өзү сыйлабаса, өзүнө чейинкилерди сыйлабаса, ал элдин өзүнүн келечеги жакшы болбойт. Эми Жумабек Ибраимов жөнүндө тасмада андан кенен деталдаштырып айтылды. Анан апаз Жумабек дагы өзүнүн баалуу пикирлерин айтып кетти. Мен ал киши менен кечирээк таанышып калдым. Мына бул жерде отурган Кыргыздын көрүнүктүү адамдары, инсандары 1990-жылкы алгачкы мындай салыштырмалуу түрдөгү демократиялык шайлоодо парламентке депутат болуп эле мына жерде Чолпон Турсунов, Жамин Акмалиевич, Турсунбек ошо мен жанымда отурган Аликбек, дагы башка Медеткан Шайрымкулович, биздин атактуу төрагабыз алып турушат, күбө. Мен ошондо биринчи көрүп, таанышып, жакындан билип калдым. Ага чейинкисин жалпысынан билчү элем. Мен өзү партиялык кызматта иштеген эмесмин, бирок Компартияга кечирээк шакыркы мезгилинде өткөнмүн. Бирок айрым жалаң партияда иштеп, ошонун анын жеп,
өмір бойы ошол жыргалын көргөн адамдар КЧПда мына баарыбыз көрөбүз, президент Таңшенович. КЧПдан кийин партияны ыргытып, аксакал кишилер, өмір бойы шаарды, районду башкарган, министр болгон кишилер уят деген болушат да. Жөн эле чыктым деп койсоң, өрттөйм деген да күндөр болгон, өтө өкүнүчтүү. Мен мисалы үчүн антип айткан жокмун, сактап койдум, бул деген тарыхта. Эми дагы эле ошол мүчөлүк билетим сакталуу үйдө турат. Мына ошол мезгилде тилек каршы тасмада мындай деталдар, окуялар далилдүү келтирип алды. Башка жактар андан келен айтты. Бирок Жумагер Мурат ошондо эле андан өзүнүн түздүгү менен, чынчылдыгы менен оюндагы тикаятка жана өзү айткандай коркпой, такай адилеттиги менен көңүл бурган болчу баарыбыздан. Мен ошондон мен жакын тааныш болуп, ошол мезгилде мына азыр бир инебиз камакта отурат социал-демократ партия. Ошону мен вице-премьер болуп турганда менин кабинетимде өсмөн чыгыш менен шеф болчу. Акылдашып албетте, мен президент менен өкүлдашы менен. Эми эсир кыйрагынан кийин партия болбогон бир жол көрсөткөн бир саясий уюм керек. Ал үчүн дүйнөдө сыналган бир жол бар. Социал-демократ бул тынчтык жол менен реформа жол. А экинчи камчы жол жана баскынчылык, зомбулук менен деп көндүрүп, ошону чогуу баштаганыбызда мына Жумагер Муратович болгон. Алмаз Атамбаев, Ишема Кадырбек, Кулубек Бөкөнбаевдер болду. Биринчи жолу чогулушуп көрүп, мына биз бир анчаларым бизге жетекчи болобуз деп, мен Жумагер Муратовичти колдоп, канча дагы тажрыйбасы бар. Мурда коммунист партиянын элдүү ишмери болгон, шаарда башкарган, анан борбор комитетте ал уюштуруп башчысы да болгон. Ушундан эскаден сиз баштагансыз деп, Акылбек Жапаровду биз жаш болчу, жөн катчы берди, дайындаган эле. Анан бир аздан соң Жумагер Муратович шаарга мэр болуп калды, мен ошол областына жетекчи болуп кеттим. Ошону партияга биз түздө аралаша албай калдык. Кийин Алмаз бизнесмен болчу, Атамбаев алып кетти. Мен айтайын дегеним ушул Жумагер Муратович каерде иштебесин, кандай гана кызмат болбосун, өзүнүн ишин абдан так, жана айтылгандай жоопкерчиликтүү, анан мындай тартипти катуу сактаган, башкалардан ошону талап кылган, өтө жоопкерчиликтүү, өтө абийирлүү, таза инсан болчу. Ошол мамиле жакын болгондуктан мен оштон келип калганда бияка чогулушка сөз шаардын мэрине кирип, Жумагер Муратович акылдашып, канчадан аксакал менен улуу тажрыйба бар деп кеңеш алып турчубуз. Кийин ар күн башын арганда иш түшөт. Мен парламент эки палата болот дегенге каршы чыгып, түздөн түз Назарбаевди катышкан Ысык көлдөгү жыйында биз кичине мамлекетпиз. Ал эки палата парламент, ал чоң мамлекеттерде, көп улуттуу өлкөлөрдө болот. А биз кичине мамлекет, кембагал мамлекетпиз. Анысы да азыр акчабыз жок. Аппаратты көбөйткөндүн кереги жок деп тике каршы сүйлөп, телевизорго да ушинтип берип, кичине мамилебиз болбой калды эле. Ошого карабастан Жумагер Муратович такай менен мамилеси түз болуп, 95 жылкы шайлоодо дагы чогуу шайланып келгенде, ал президенттин ал убакта уже эме болуп калды эле. Депутат да болуп, жана айтылгандай. Анан кеңешчи да болуп калган. Ал биздин эл өкүлдөр жыйынына депутат катары, анан кийин президенттин ой пикирин, позициясын билдирип турган өкүл болуп, чогуу иштештик. Мен бул жерден тарых үчүн айтып коюшум керек. Ошол мен кайра төрө болуп шайланышыма ушу Жумагер Муратовичтин эмгеги чоң. Бул жерде мен азыр мен улгайып калдым, байычы деп айтып берейин. Келечектеги жөн айс болуп калат го. Түздөн түз мында шайыр абдан жакшы билет. Өзү, ой, сен эмне отурасың? Сен болушуң керек эле. Төрбес болгон убагында деп, ошол депутаттарга үгүт жүргүзүп, өзү баштап, мен эл өкүлдөр жыйынына төрө болуп түздөн түз себепкер болгон киши. Мен аны эч убакта унутпайм, албетте эстеп жүрөм. Кийин дагы чогуу иштештик. Жана мелис айтып кеткендей,
ошол мен төрө болуп турганда, бул тарых үчүн айтып коеюн. Мен демейде бирге чечкен адамдарды, өзүмө чейинки жетекчилерди, менин ордума болгон жетекчилерди жамандабайм. Алга абийирим жол бербейт. Дайыма ким билдирсең аны жакшылыгын көрсөм жамандап келгенде шылтай салгандар бизде абдан көп, артынан жамандагандар андан бетер көп. Андай болбостон быйык мамилени сакташ керек. Мен мисалы үчүн Акаев чүнгө темир өтө каралап жамдаган жерим жок. Кемчил жактарын убандылы айтчумун, азыр айтам, бирок аны эч убакта каралабайм, жамандабайм ал кишини. Эми тарых өзү ордуна коер. Муну айтып атканым жана көрсөтүлгөндөй тасмада ушул Жумагүл Ибраевич ооруп калган мезгилде бир күн кечинде берди Аскар агай чакырып калды президенттер. Ушул Жумагүл Ибраевич өкмөткө коелу деп атабыз. Кандай дейсиң? Мен мына шайыр күбө ага чейин катчыбыз бар болчу. Ден соолугун жакшы билчүмүн, кандай акыбалда экенин жакшы билчүмүн. Мен айттым Аскар Акаевич, мен ал киши менен мамилем жакшы, бирок ачык айтайын, эки себептен улам мен ушуну туура көрбөйм. Биринчиден, ал кишинин өзүнүн ден соолугу өзү үчүн керек, үй бүлөсү үчүн керек, эл үчүн керек. Экинчиден, мамлекеттин жоопкерчилиги бар да. Өкмөт башы абдан ден соолугу сак, шуулдаган, абдан шамдагай, 24 саат качан иштей турган. Анын ден соолугу менче ошого азыр мүмкүнлүк бербейт десем, анда ойлонуп көрөйүнчү. Деп ошо кетип, эртеси менен кайра чакырды, сессия башталган чейин. Мен сүйлөштүм, врачтардан макулдук алдым, алар туура деп атышат. Ден соолук жарайт дедим, мен кайра кайшы айтпайм да албетте. Мамлекетте кызмат этикасын сактап болду да, биз мына эл өкүлдөр жыйыны ал кишини өкмөт башчылыкка шайлап берип, тилекке каршы мына 3 айга жетпей, жана айтылгандай ден соолугу айынан эрте кетти. Мен мурда да жазганмын, ал жөнүндө жыйлап чыккан Курманбек Раматов уюштуруп, ошону айткам, эгерде ал киши жанагындай оор жүктү ага билбегенде, менимче өмүрү дагы узармак, мүмкүн арабызда дагы болмок. 80 жашымда азыр мына алдыбызда биздин аксакалыбыз Апал Жумага чыккандай, дагы баары акыл эси, баардыгы ордунда. Эми кетедер кештеген жамынча физик жактан кыйналабыз, ар кимдин башында бар. Арабызда жүрмөктө мен дайыма өкүнөм да, ушу кишинин эрте кеткенине. Себепте жаңы болуп калды. Бирок ал канча дагы тарыхта өзүнүн таза жүрүш турушу менен, тике мамилеси менен, жана айтмакчы, финанс министри менен урушкан bizde шаардын мурдагы мэрде отурат го, Абдыкадыр. Мен өзүм күбөмүн, ал жогорку кеңештин жыйындар өтчү залында болгон. Эми ал кишинин атын айтпай эле коеюн. Ал да мыкты созулган, ушул эле чүйдүн мыкты кулуну болчу. Ал кезде финанс министри аябай элпек, кичпейил, бирок жакалашып экөө катуу урушкан мен өз көзүм менен көрүп, койгула. Ел карап турат, эми экөөңөр атактуу адамдар коюңуздар деп ала экөөнүн мындай жаратылган жайым бар. Эми азыр мына экөө тең жок арабызда. Бирок биздин парызыбыз ар бир элден жакшы адамдарды, өзү аз элбиз, аз элден чыккан аз гана акылдуу адамдарды, мыкты адамдарды баалай билсек, эстен берсек, унутпай өткөн турсак, ошон үчүн мен Апаз Жумалов сыяктуу рахмат айтам шайырга, балдарын көрүп калдым, туугандарына. Бүгүнкү иш-чараңыздарга абдан чоң рахмат. Ылайым такай өткөрүлүп, эстелигин убагында койгонбуз. Менимче азыркы бийлик дагы, урматтуу президент дагы эске алып, ал кишинин дагы кайрадан карап катыктуу баасын берсе жакшы болот деген ойлоймун. Баарыңызга рахмат, көңүл алар. Чоң рахмат. Студенттик кезинен Исхак Разаковдун жакшы жетекчи болордон алдын жакшы адам бол деген осуятын жүрөгүнө жакын кабыл алган Жумабек Ибраимович кандай кызматты иштебесин, ар дайым бийик адамгерчилиги, терең интеллекти, кесипкөйлүгү жана тапшырылган иш үчүн азыр эле Апаз Жумабек башкалар айткандай жогорку жоопкерчилиги менен айырмаланган. Саясаттын ыпластыгынан боюну улак кармап,
эл үчүн кызмат кылышкан таанышмандардын эталону болгон Исхак Разаков, Султан Ибраимов, Насирдин Исанов, Асмат Масалиев сыяктуу улуу инсандар менен элибиз сыймыктанат. Жумабек Ибраимов да бийликтин туу чокусунда жүрүмдөп чиренбей, ар дайым калк менен тил табышып жүргөн. Ал кыргыз өкмөтүндө аз иштегени менен саз иштеди. Татыктуу уул кыздарды тарбиялады, элинин сыймыгы болду. Азыр ушул жөнүндө биздин аксакалыбыз отурат. Жамин Акималичтен жакшы эч ким айта албаса керек. Жамин Акималич, сизге сөз. Мына микрофон сизге. Урматтуу туугандар, ардактуу аксакалдар, бул заманда өлбөгөн киши жок. Бирок киши качан таптакыр өлөт? Эгерде адам өтүп кеткенде өлгөндү сазайын көмгөн берет деп эле көмүп коюп, унутуп таштаса, мына ошондо адам чындыгында өлөт. Ал эми мына бүгүнкүдөй ошо кишинин үй бүлөсү, өмүрлүк жайы, жакшы санаалдаштары, коомдук ишмерлер ушундай иш-чара өткөрүп, жанакындай тирүү тасмаларды көрсөтүп, ал кишини билген адамдарды эскерип, ошо сөзүн угуп, ошону элге жайытып, жаштарга өткөрүп берсе, андай адам эч убакыт өлбөй, түбөлүк жашайт. Ошондуктан мына бүгүнкү иш-чаранын мааниси абдан зор. Ал жалгыз эле Жумабек Ибраимовдун үй бүлөсүнө эмес, жалпы республикага тиешелүү. Анткени себеби мына бизде кыргызда жакшы сөз бар, сыймык деген. Өлкө сыймыктана турган иштер, өлкө сыймыктана турган азаматтар, адамдар аз эле болот. Мына бизден айтып кетишти го, жана туура Исхак Разаков, Турдакун Усмалиев, Султан Ибраимов, Төрөбай Кулатов, Болот Мамбетов жана башкалар. Мына ошолордун арасында аз болсо да абдан мыкты иштеп кеткен кыргыз элинин сыймыгы ушул Жумабек Ибраимовдун сыймык деп айтууга толук укугубуз бар. Мына бул жерде жазылгандай өлбөс из калтырып кетти. Мен 1988 жылдан бери билип калдым Жумабекти. Ошол кезде партия бар эле, партиянын уюштуруу бөлүмүнүн башчысы биринчи орун босоруп келгенде эле мен байкадым, ушундай шайдоот, абдан тез кыймылдаган, тез иштеген мыкты жигит экенин мен байкап калдык. Андан кийин сөз мына Фрунзе шаарын башкарганда 2 жыл болсо да абдан жакшы көрсөттү, айтып кетишти. Анан кийин кыйын мезгилде чын айтканда президент Аскар Акаев Жумабекти чакырды да мага жардам бер деп эле. Эми экөө мындай теңиште жолдошто болчу, ошентсе дагы чакырып эле атай эле ошол тиги шаардын башчыдан түзүп алып келип эле мамлекеттик катчы болду, анан өзүнө кеңешчи кылды. Анан ошол кезде эл өкүлдөр жыйын деген бар эле. Бул өзү Ротсбекчи болгон абдан баягы көсүлөрдүн баары ошо отурчу да. Ошондо Турдакун Усмалиев депутат, Чыңгыз Айтматов депутат, Асмат Масалиев, Үсен Сыдыков, Дастан Сарыгулов, Бекмурат Осмонов, анан ошо кийин президент болгон Албасбек Атамбаев менен Сооронбай Жээнбеков ошо бизде эл өкүлдөрүнүн депутаты болгондо ошол жерге Акаев байкады да Атайын өкүл деп Жумабекти шайлап койду. Мына ошондо азыр айтып кетпедикпи? Ошол чынын айтылганда ошо эл өкүлдөр жыйында отурган аттуу баш кишилер менен президенттин ортосунда көпүрө болуп берди да. Эми мунун абдан жакшынакай жүрүш турушу, мамилеси элди тартып алчу да. Бизге келип Акаевдин ойлорун айтат, биз аларга айтабыз, ошентип бүт абдан жакшы мындай мамиле иштеп, ал иштин алга жылышына алып келди. Ошондо чынын айтыш керек, тарыхта калышпаш үчүн Акаевга абдан жардам берди. Акаев айласы кеткенин чакырды да, ушундай керек экен деп. Анан кийин сөз жанакы мүлктөр тала башлаганда аяка министр болду. Анан эми ал премьер-министр болсо бул Акаевдин айласынан чечим болду. Жалгыз өзүнүн колунан келбей калды. Экономиканы көп билчү эмес ал киши. Өзү илимпоз, абдан дүйнөлүк маанидеги киши. Бирок экономиканы билген кишилер мынакей бул киши өзү инженер болсо, анан ошол жактан Атайын алып келип. Анан мен эсимде бар. Мен ал кезде агрардык АКМ президентимин, эл өкүлдөр жыйынынын депутатымын.
телефон чалып шөле айтты, сени Жумабек Ибраев чакырып атат, бирок ооруканада экен деп. Ана мен чуркап барып жетип бардым, спецбольницада жаткан экен, жанында жолдошу бар экен, анан сүйлөшүп, өзүчө сүйлөшүп, жумуштарым бар, тиягын айтты, биягын айтты, түшүнбөй туруп аягында түшүндүм, көрсө ошондо ошол өкмөт башы болууга сунуш болуп аткан экен, ошону кеңешейин деген экен. Анан мен эми орусун билсем да туура деп ошентип ушул эсимде бар. Анан кийин шайланып калды. Мына ошо 1988 декабрда. Анан ошондо премьер болгондо бизге Америкадан бир атайын делегация келип калды, илимпоздор. Анан келип айтышты, биз өкмөттүн башчысынан жолуксак болот эле. Ал киши бизге Америка келип кетти деп калышты. Анан мен барып эле абдан жөнөкөй иш, барып жолугуп айтсам, макул эле эртеси кабыл алды. Ушунчалык ыраазы болду Американ делегациясы. Ушундай жөнөкөй киши келип, ушуну баарын чечип берди, батальондан деп абдан ыраазы болуп кетишти. Анан дагы мен унутпайм, ошол премьер болуп калган кезде 3,5 ай иштеди да. Москвага барыш керек болуп калды премьер-министр делегация менен. Ошол кезде Москванын Орусиянын делегациясынын жолугушуу экен. Ал кезде Орусияда премьер-министр атактуу дипломат Евгений Примаков болчу. Анан ошого барыш керек да. Өзү ооруп турат, кыйналып турганын билип турат. Анан ошондо мен да чогуу барып калдым. Эми мунун жөнөкөйлүгү бир чоң эле самолетти алып килсе болмок, чоң Ту-104 алса болмок. Жок, жөнөкөй эски эле Ту-132, ушундай кичине эле эски шаркылдаган самолет экен. Ошо менен бардык. Жолдо 4-5 саат жүрдүк, аябай кыйналып барды. Суу ичет, чай ичет үчүн кыйналып барды аябай. Өзүм боруп. Анан барып биз өкмөттө аэродром кондук, Унуко-2. Ошол жерден эле баарын унутуп коюп эле, эч кандай билгиспей жаркырап эле делегациянын баарын учурашып эле, ал туруп ошону кечке Кремльде жыйнашка катышып, Примаков менен жолугушуп келишимге кол коюп, кечинде анан кайра Түркүндө кайра биз учуп келдик. Эми ушундай кишини сапатын кантип айтпай болот. Бул киши өзүнүн ооруп атса да өмүрүнүн арнагысы келди, бир жакшы кылып кетейин деди да. Кыскасы, жана ар кандай себебин айтып атпайбызбы, жанакы эрте өтүп кеткен. Менин оюмча негизги себеби бул Жумабек Ибраев ушу күн түн деп иштебей, элдин баарын иштетип атып, күйүп кетти жумуштан эле. Бул Жумабек мындай болчу, абдан шашма эмес, ылдам иштеген киши болчу. Башкалардын 3 күндө жасай турган 3 саатта бүткөрүп койчу. Ушундай интенсивно иштеп атып, өзүнүн энергиясы жүрөгү чыдабай калды. Күн түн деп иштеп атып, өмүрүн жана ошо өлкөбүз өссүн, Кыргызстан жакшы болсун, элибиз оңолсун деп атып, анын өмүрүн берди. Эми мына бүгүн шерек кылым болуп кетти. Биз ушундай кишилерди эстеп жүрүш керек, урматтуу туугандар. Ушундай чаралар жүргүзүш керек. Эгерде биз эски тарыхыбызды, мурдагы инсандарды унутпай салганда биз улут боло албайбыз. Себеби Жумабек Ибраев бул улуттун сыймыгы, улуттун баласы. Ошондуктан да бүгүнкү чара абдан жакшы болду. Эми биздин оюбузча ушунун баарын таратып элге жөнөтүш керек. Мен дагы айтарым, Жумабек Ибраев эч убакта өлгөн жок. Сенин артынан калдайган кыргыз эли турат, үй бүлөсү турат, балдары турат, чоңоюп калыптыр. Ушундай жакшы санаачтуу кишилер турат. Ушинтип эле улам эстеп турсак, бул өзү Кыргызстандын өзүнө жакшы мындай салым болот. Анан дагы бир мен айтып аткан, мына азыр көрүп атасыңар, биздин жетекчилик мына коррупция менен аябай күрөшүп атат. Жакында эле президентибиз Атайын кайрылды ошо боюнча. Ойлоп калам да, атаң көрүш ушул учурда Жумабек Ибраев болуп калганда, ошону коррупцияны баштап койгондо, биз 1 жылда эле оңолуп кетпекпиз деп ойлойм да. Ушунчалык мыкты киши эле. Эмне дейбиз, арты кайрылуу болсун, калган өмүрүн балдарын үй бүлөсүнө берсин. Кыргыз эли эч убакта Жумабекти унутпайт. Дайыма биз эстеп жүрөбүз. Рахмат. Рахмат, Жамбыл Күнүч, чоң рахмат аксакалдык сөзүңүз үчүн. Азыркы сөздү дагы биздин таанымал инсаныбыз Чолпон Турсуновго сөз берели, Байековага. Эже келиңиз, эже дагы Жумабек Ибраевичти жакшы билет. Көп жылдар чоң иштешип калдык, колуңузду. Саламатсыңарбы, урматтуу мекендештер, бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары. Кыргызда сөз бар эмеспи, атаң өлсө дагы атаңды көргөн, билген өлбөсүн деп. Үй бүлөгө Жумабек Ибраевичтен, бала бакырасына, үй бүлөсүнө мен чоң рахмат айткым келип атат бүгүнкү жолугушууну уюштурганына.
Анткени бул жерде айтылган сөздү кайталаштын деле кажети жок, бирок кайталап койсок деле жарайт болуш керек. Ар бир адам, баардыгыбыз бир жолдо баратабыз да, жер жүзүндө жашагандар. Финишти баардыгыбыз билебиз. Бул жерде жазылгандай из калтыргандары бар. Эл сыймыктанып айта турган, белгилеп, мисал кылып, үлгү кылып. Анан кийин жөн эле деле кыргызча айтканда жөн эле космосто жүргөн кыргыздай жөн эле жер жүзүндө басып өтүп кеткендер да болуп атат. Эми ал ар бирибизге жараткандан берген сапаттарынан болуш керек. Жумабек Ибраимович менен мен Ысык көлгө 1982 жылы ишке жиберилгенмин. Менин багыма жараша жакшы жетекчилердин колуна түштүм окшойт деген азыр баа беремин да. Турдакун Усубалиевич, мен партияда жокмун, бирок мени прокуратурада 8 жыл иштегенден кийин 30 жашка экеле болгон чыкканыма чакырып атат десе, мен жогорку сотто процессте катышып элем. Ойлодум, да кайсы ишти бүлдүрүп салды экенмин депчи. ЦК чакырса, башканы ажырайсың деген ошондо коркутуу бар болчу. Анын жаштар чынында улуулар коркуп атса, атабыздай, энебиздей болгон кишилер менен иштеп атсак, анан кийин бизди аямак белек деген ой менен жүгүрүп бардым. Барсам, ал киши күтүп отуруптур дагы, карап, орусча сүйлөчү эмес белек анда да: товарищ Баекова, вы достаточно проработали в прокуратуре, мы решили вас перевести в Верховный суд дейт. Мен болсо партияда жокмун. Ал мезгилде райондук деңгээлдеги соттордагы партиянын мүчөсү болуш керек болчу. Аны кантип айтарымды билбейм, укуктанып атсам, ал киши кыракы байкап айтты: вы что-то хотите сказать дейт. Анан айттым: я прошу извинения, но я там работать не могу деп. Почему дейт? А я же беспартийная десем. Как это так дейт? Не хотите быть коммунистом? Нет, хочу быть коммунистом, но 2,5 года в прокуратуре мое заявление не рассматривает парткомитет десем. Почему? Анан айттым ачык эле: прокуратурада кыргызча айтып атпайбы, эркектерди биринчи ирет кабыл алышат экен, анткени алар алыскы райондорго чейин прокурор болуп дайындалат. А мен болсо балдарым бар, алыска чыга албайм шаардан. Ошон үчүн өзүмдүн маселемди чечер мезгилди күтүп отурам деп. Анан ал киши абдан ойлонуп калып, столду тык-тык эткени эсимде да. Анан айтты: хорошо, это не ваша вина. Завтра приходите в Верховный суд, Верховный совет, и там этот вопрос решим деп. Знаете, где Верховный совет? Да, знаю десем. Терезесинен көрсөттү, жанагы азыр эмелер бар. Эң көрктүү азыркы мезгилдеги эстеликтердин бири совет мезгилиндеги архитектура. Ошол имаратта болчу ал киши. Чыгып алып, ал жерден кантип чыгарымды билбейм, анткени киргенде бир байке мени коридорлордон жетелеп алып көрсөткөн. Анан ошол жерден ак үйдүн коридорлорунан ары бери эметип жүргөн. Бирок тагдырдын буйругу менен эч качан максат коюп изденген же болбосо эңсеген нерселерди башыңан өткөрөрүңдү жаш кезиңде билбейт экенсиңер. Кийин 5 жылдан кийин чакырып туруп Ысык көлгө облус сотко төрага болуп барасың дейт. Анан ачык эле айтты ал киши: аял кишилерден бизде бул деңгээлде жетекчилер болбоптур. Ошон үчүн барып ал жердеги иштер бүлүнүп калыптыр. Мурдагы төрага башка иштер менен алектенип, анан ошол иштерди түзөшүң керек дагы. Анан жетекчиликке биздин кыздар да жарактуу экенин далилдешиң керек деп. Ачык айкын сөз, максат да коюлду. Анан ошол жерде Ысык көлдө чакан эле алакандай жер өзүмдүн ишимди аркалаган аз келгенси, анан кийин эл менен таанышуу, элдин жашоосу кандай болот, сот системасы эле эмес, ал жерде кийин облус сопровду да башкарганга туура келип калды. Абсамат Масалиевич, Горбачев профсоюздардын
маанисин көтөрүш керек болуп атат, барып жетекчилик кыласың деп. Анан мен ал кишиге кайш айтып атпаймынбы, баргым келбей. Эмне жамандык кылдым мен мынчалык деп. Христенков деген экинчи секретарь эле ал киши дагы турган орусча айтып, на что я плохого сделала депчи. Соттордун бардыгын оңдодум. Автобус менен түшүп, азыркыдай машина минген адат жок. Рейсовый автобус менен бүт областты бир жумада бир райондук сотту барып текшермей, кагаздардын баарын эрете бардыгын калыбына келтирүү. Анан сөзсүз жергиликтүү бийлик менен сүйлөшөсүң да. Жергиликтүү бийлик райисполком, райкомдун биринчи секретары же аз болсо экинчиси ал киши жок болсо. Анан ошондо балыкчынын башкарып калды Жумабек Ибраимович. Таанышып ал кишиге ошол кадрлар боюнча сүйлөшүп, анан кийин сөзсүз сотторго байланыштуу болгондон кийин коррупция деп айтып атабыз азыр. Анда хищение жалпысынан сотто каралчу. В особо крупном дегени коррупция, жергиликтүү соттор болсо, майда чойда уурулардын иштерин карайт. Анан соттордун тазалыгы коррупциядан алыспы жокпу, ичкен жегендерден алыспы, ошонун баары талкууланчу. Анан ошондо байкадым бул кишинин биринчиден жөнөкөйлүгүн, жупунулугун, анан чын дили менен элине, жерине иш кылганга багыт алган адам экенин, эчтекеге көңүл бурбай, эч нерсеге терикпестен, бардыгын чоң маселеден баштап точкага чейин угуп, анан кийин ошол замат чара колдонууга өтөрүн. Анан пикир алмашканда сөздү аягына чейин угуп, анан өзүн да пикирин айтчу. Эчтекеден тартынбай, бардыгын иреттейбиз деп, Рыбачы болчу анда шаардык сот. Шаардык соттун бир топ маселелерин чечти. Кийин анан бул жерге демократия болот деп бизди депутат шайлап легендарлуу парламентке, анан легендарлуу парламентте да жолуктук. Шаарды башкарып атканда Бишкекте, анан премьерликке жеткенде дагы эң негизги пикир алмашуулар ошол мамлекеттик катчу болуп, анан кийин жетекчи болду администрациянын аппаратын. Ошондо түздөн түз биздин эгемендүү Кыргызстанга кандай кадрлар керек дегенде пикир алмашканда ал киши бая багытынан тайган жок. Мамлекеттик ишти аткара турган адам колу таза, чын пейили менен мамлекеттин анан элдин кызыкчылыгына берилиши керек. Анан кийин алдына койгон максатты аткарганга азыркы мезгилде биздин мамлекетти туруктуулук менен анан өнүгүү багытына салым кошконго жарактуу болуш кереги тууралуу пикирлер айтылган болчу. Мен эми кагаздар менен иштеп өмүр бою. Ал киши болсо жетекчи болду, кесипкөйлүгүн ошол Рыбачыда иштегенде, мен профсоюзда иштеп жүргөндө ошол тиги ал киши жетектеген коллективдер менен коллективдин мүчөлөрү рабочий класстан баштап илгери совет доорунда ошо ачыбыз да инженерно-технический кызматкерлер менен пикир алмашканда баардыгы жапаттырмак бул кишинин кесипкөй экенин, анан кийин чоң адамгерчиликтүү жөнөкөй жетекчи, бул киши үчүн чоң кызматтасыңбы же жөнөкөй станоктун башкарып ошол жерде биздин мамлекетке керектүү кичинекей эле бурама чыгарганына маанисине карабай, ошол иштердин баардыгынан түпкөрүнө чейин өзү түшүнгөнгө аракет кылып, анан кийин бүт чараларды колдонуп, өзүнүн колунан келген ал өзүнүн талабын деле, анан кийин каалоосун эле айта бербестен, ошол кандай аткарыш керек ошолорго чейин өзү көрсөткөнгө чейин барчу экен да. Кийин премьер-министр болгондо сот системасын реформала деп комиссия киргизип койгон. Соттун
мурдакы советтик соттон азыркы эгемендүү Кыргызстандын сот системасы кандай болот деп. Ал жерде көп түйшүктүү иштер, жөн эле сөз менен бүтө турган эмес, каражаттарды издеш керек. Биздин жупуну бюджеттин мүмкүнчүлүктөрүнөн ошол сот системасында реформаларга көп салым кошкон бул киши. Сот департаменти соттун өзүн өзү башкаруу органдарын ошол мезгилде түзүп, түз жолго салганга аракеттенгенбиз. Конституциялык сотто болсо, мен бүгүн ачык эле айтып коеюн элиме, прокуратураны анан кийин депутаттык ишти мойнума жүктөп аны тарткылап атканда, баягы прокуратураны көрсөтүү максат эмес, кандай иш жасаш керек прокуратура деп, реформалар жаңы башталганда жер реформасы кандай өтүп атты экен деп кызыгып, эң кызыктуу жерлер Сокулук менен Аламедин да, шаарга жакын. Анан прокурорлордон ооз эле маалымат сурадым. Кичине чакан бир ай, 1-2 айдын ичинде реформа кандай жүрүп атты экен. Ачыгын айткан жер кандай бөлүштүрүп аткан экен депчи. Ошондо бир 2 баракка Аламедин Сокулук районуна маалымат келди. Бир топ кишилер сотко эмес, баягы закон боюнча сүйлөшүлгөн гектарларга өтүп кетиптир. Анан бир алакандай кагазга официалдуу эмес маалымат берип койгон мамлекеттин башчысына деп, биздин биринчи президентке кирдим дагы, бир 10 чакты кишинин аттары аталган болчу. Орусча сүйлөшчү ал киши дагы көбүнчө. Анан айттым, информацияны берип атам, орусча айтканда умерьте аппетит вашего окружения депчи. Ал киши баягы башкаруу эмеси жок, тажрыйбасы жок. Дагы ошол кишилерди чакырган болуш керек. Депутаттардын арасы көбү депутат болчу. Анан сессияда баягы конституцияны жазып кабыл алгандан кийин 3 күн өтпөй, ошол сессияда 8 май 93-жылы кол койгон болчу Акаев. Анан Конституционный суттун төрагасын шайлаш керек деп мени шайлап коюшту. Анан мени Конституционный сутка төрага кылып шайлап коюшту. 5 жыл бюджетти эч ким бекиткен жок. Жөн эле кабинети жок. Эч кандай бир кагаз мурдагы менден мурда иштеген Лемишенко, Тилекеев, Асанбек Шашыналиевичтер иштешиптир. Айлык алып эле жүрүшүптүр. Кабинети да жок. Анан кийин кеч баштадык ишти. Аны болсо күнөө катары эметет. Ошондо Жумабек Ибраимовичке кайрылып айткам, кичине түрткү берип койсоңуз, өзүңүздүн тең түшүңүз экен деп угуп атам биринчи президентти. Конституциялык сот бул жөн эле кагазга жазып койгон институт эмес, жаңы демократиялык институт. Кыргызстан чыныгы демократиялык жолго чыгып, анан кийин ошол демократиянын басымдуу белгиси Конституциялык суд. Ал мен үчүн эмес, ал ошол эл үчүн, анан элдин келечегине керектер. Эми азыр пенсияга чыгып алып, мен тиги сындаганым туура эмес, кандай акыбалда болуп атканын, сот системасындагы Конституционный суд эмне болуп атканын, өкмөт эмне болуп атканын өзүңөр көрүп атасыңар. Азыр жана мурда айтылгандай, ошол Жумабек Ибраимович аттанып акыркы демине чейин максат койгон коррупциялар тамырлап кеткенин бардыгыбыз күбө болуп атабыз. Күнүмкү бизге берген маалыматтарда бүгүн деле баланча жерден мурдагы министрди кармады, түгөнчөдөй объекти энчилеп алыптыр. Алмалыча миллион экен, тигил жерде чарбанын жерлери мындай алыптыр дегенди бүгүнкү күнгө чейин көрүп атабыз. Анан мындай кишинин бүгүнкү эскерүү бул иш чарасына өкмөттөн эч кимиси кызыгып келбегендигине мен абдан таң калып атам да. Орусча айтып коеюн, не проявляется абсолютно никакого интереса. Хотя этот человек не среди нас, к сожалению, биздин арабызда болгону менен, ошол коррупция менен күрөшүүнү ошол киши биринчи баштады эле. Эми Жумабек Ибраимовичти бардыгыбыз мүнөздөмө берсек, өндү жерлер деле жок, анткени жан дили менен элим, жерим деген киши болчу.
биздин чыныгы Кыргыз Республикасынын патриоту. Азыр ол патриот эмне экенин таба албай, патриоттукка үйрөткүлө деп атышпайбы. Мына чыныгы өзү эстелик кылып из калтырган патриот катары. Жаштарга айтарым, бул киши силерге үлгү болуп, ата мекенге кандай иш кылыш керек, ошо эң жылдыздай жаркыраган үлгү. Биз болсо, Жумабек Ибраимовичтин жаткан жери жайлуу, топурагы турку болуп, иманы саламат болсун, арбагы ыраазы болуп атат го деп атам бүгүн. Ишигип элеси, жаркын элеси ар дайым биздин көңүлүбүздө. Чоң рахмат айткан сөзүбүздө. Сіздерге рахмат, барыңыздарға ушунчалык убактыңыздарды бөлүп, мындай чыдамкайлык менен фильмибиз дагы созулуп кетти. Анан бирок ушу азыр барыңыздарга ар бириңиздерге сөз берсек жарашат болчу. Сүйлөйм дегендер көп. Бирок ушу бир адам ушул сүйлөшүшү керек болуп турат да ушул жердечи. Өзүнүн мындай ичине батпай турат, немесе Жумабек Ибраимович менен көп жылдар чогуу бирге болгон, иштешкен. Анан барыбыз адамбыз, барыбыз пендебиз деген. Барыбыз пендебиз. Акыркы сапарга узатканда ушул жанында болгон, узап бараткан жанында болгон адамга сөз бербесек, туран сокат ошо менен анан юбилейсине сөз берсек, ошо менен жыйынтыктасак туура көрсөңүздөр. Эмилбек Абдыкадыров, мурда вице-мэр болгон, бул кишини барыңыздар жакшы билесиздер. Мэр болгон, Ибраимовдун орунда дейм. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары. Мен чынында сүйлөбөйүн деп эле Нурдин приглашение бергенде мен абдан сүйүндүм. Жумабек Ибраимович аман турганда 80 жашта эле болмок экен, аябай жаш кетиптир бул дүйнөдөн деп абдан кейидим. Анан ушул иш-чарага сөз катышам деп бир жакта жүрдүм эле, атайын катышайын деп келдим. Мына урматтуу биздин мамлекетти башкарган, мамлекетти түптөгөн жерде чоң жетекчилер отурасыздар, Апаз Жумагулович, кыргыз эл баатырлары отурасыздар, Абдыган Эркебаевич. Эми мен Жумабек Ибраимович менен абдан жакын бир туугандай болуп, үй бүлөбүз менен чай ичип, катташып, ийни катары жүргөн Жумабек Ибраимовичтен мен кадр болом десем мен жаңылбайм. Себеби ал киши менен мен сыймыктанам. Ал кишиден көп нерсени үйрөндүм. Жана фильмибиз жөн эле тартылган фильм болгон жок. Мен ошону кичине тактап айтып коеюн деп чыктым. Мына конкурс саясаты боюнча бул жерде Мира Кемеловна сиз отурасыз, сиз да катыштыңыз. Чогуу иштештик баарыбыз тең. Жумабек Ибраимович мэр болуп келгенде ошо кишинин өткөргөн конкурс деген кандай өтүш керек, кандай таза өтүш керек, кимдер иштеш керек, өзгөчө профессионализмге абдан катуу көңүл бурган, тууган туушкан эмес, иштей турган биздин кыргыздын жигиттери иштеш керек деген ушундай позициясына бекем турган жетекчи деп мен жүрөгүм азыркыга чейин сактап жүрөм. Себеби ошол кишинин конкурсуна департаменттин директоруна мен катыштым эле. Мен ага чейин Жумабек Ибраимович менен тууганчылыгымдагы, таанышчылыгымдагы жок болчу. Мен ошол конкурска катышып, Жумабек Ибраимовичтин көңүлүнө жагып, ошол киши менен чогуу иштешип кеттим. Ошондо мына Мира Камиловна член комиссия болчу. Ошол убакта чоң-чоң завод, фабрикалардын директорлори, партиядан ученыйлар катышып, ушундай чыныгы конкурстар өтчү эле. Бирок ошондой конкурстар азыр да өтсө, чыныгы накта конкурстар өтсө жакшы болот деп ойлоймун да. Себеби биздин жаш балдар, билимдүү балдарыбыз көп Кыргызстанда. Ушул балдар, профессионалдар, ушуларды тааныш-тунушу жок, ушул балдарды иштетсек, биздин Кыргызстаныбызга көп пайда келет эле деп ойлоймун. Мен ошол конкурста жеңип чыгып, директор департамент Жумабек Ибраимович мени жумушка алды. Ошондон баштап чогуу иштешип калдым. Эң биринчи кадр маселесине, коррупция маселесине,
Кыргызстандын биримдиги жөнүндө мен чай ичип отуруп калганда көп уктум ал кишинин сөздөрүн. Мынакей бул азыр улуу трибунада туруп аксакалдардын көзүнчө айтып коеюн дедим. Бул айтып коюш менин милдетим деп ойлойм. Себеби мен дагы жаш эмес, мен дагы 70-ке жакындап калган бир топ жетекчи болуп иштеп калдым. Компартияда дагы болдум, депутат да болдум. Бирок менин ушу Жумабек Ибраимовичтин арбагынын астында айтып коеюн деп бүгүн ушул трибунаны суранып өзүм чыктым. А киши ушу Кыргызстандын жетекчилеринин чоң мамлекет башчыларынын ортосунда бир ынтымак болсо деген аябай ушул сөз ушу Жумабек Ибраимовичтин жүрөгүндө ар дайым турчу эле. Турда Кунусубалиевич жөнүндө айтчу эле, Абсамат Масалиевич жөнүндө айтчу эле, Феликс Шаршембаевич жөнүндө айтчу эле. Ошол убакта мамлекетибизде оппозиция күчтүү болуп, бир ынтымакка келе албай турган мезгил эле. Мен ушу кишилердин башын кошомун деп айтты да. Оппозиция, позиция деген болбой, биз Кыргызстан үчүн, кыргыз мамлекет үчүн, кыргыз эл үчүн биригип иштешибиз керек деген ушундай сөздөрдү айтканы азырга чейин менин жүрөгүмдө сакталып турат. Муну биз кийинки жаштар ар дайым эске алып жүрүшүбүз керек. Кыргыз эли эч убакта бөлүнбөш керек, бирге жүрүшүбүз керек. Жумушта өйдө болот, ылдый болот, кемчилиги да болот, жакшысы да болот, жаманы да болот. Бирок эл үчүн, мамлекет үчүн бир муштумдай болуп иштесек, биздин элибиз үчүн жакшы болот деген ой тилекти такай айтчу эле. Дагы бир нерсе мен эсимде калды. Эмил деди, биз эмне болуп баратабыз кадр маселесинде деп. Базаркомдор губернатор болгон заман болуп калды деп айтты. Ушуга абдан кейди. Базаркомдор губернатор болуп атат деди. Профессионалдар иштеш керек эле деп ушул кадр маселесине айткан ушундай сөздөрү жүрөгүмдөн такыр кетпейт. Эми дагы бир өмүрдүн аягында мен болдум, мына шайыр эже бар, үйдө болдум. Ошо күнүн эртесинде Жумабек Ибраимович каза болду. Мен ошол жерде а кишинин Москвадан келгенден кийин ооруп бияка больницага алып кетеринде мен ошол жерде а киши менен чогуу болдум, чай ичип отурдум. Чынында эле кыйналып келиптир Москвадан. Бир дагы министр, бир дагы бир туугандар ошо Жумабек Ибраимовичтин жанында болгон жок, кирген жок. Мен да кирбейин дедим. Врачтар уруксат берген жок. Бирок өзү чакырып алды, Эмил сен кел чеберге депчи. Ошондо айтты, ошол убакта $17 миллион деген өтө көп акча болгон. Эсептеп көрсөм, Кыргызстандын жарым бюджет экен. Мына Кыргызстандын ырыскысын алып кеткен, 17 миллионду алып кеткен кишилердин аттарын айтты мага. Мына Кыргыздын ырыскысын алып кетти ушулар деди. Ушуларды жоопко тартыш керек деди. Мына ушундай сөздөрү менен Жумабек Ибраимовичтин айткан сөздөрү, акылдары эл үчүн, кыргыз мамлекет үчүн күйүмдүү патриот жетекчи экенине мен азырга чейин ыраазы болуп, ар дайым эсимен чыгарбай жүрөмүн. Эми урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, мен азыр сурадым, кандай ушу бүгүнкү иш-чаранын аягында бирдеке бир сунуш беребизби, кандай? Мен жеке оюм бул. Жок, андай деле сунушубуз жок деди. Мына Бишкекте бер болуп турганда, мына Бишкек жакында эле жогорку кеңеште ар кандай сөздөр айтылып атат. Ушу Бишкек шаарынын 4 районун башкача ат коюш керек эле. Биздин жетекчилердин аттарын коюш керек. Бир топ сунуштар түшкөн бер болуп турганда. Мен сунушту айта элем. Ушу Жумабек Ибраимовичтин эмгеги үчүн, ушу шаардын эгер жогорку кеңеш ушундай чечим кабыл алып калса, бир райондун атын Жумабек Ибраимовичтин атына берсек, биздин жаштар үчүн, келечек үчүн эң жакшы болот деген ойдомун. Чоң рахмат. Менимче чоң рахмат. Тилекке каршы бул жерде бийликтен кишилер жок. Чакыруу берилген. Ошондой болсо дагы бүгүн көрүнбөй турат. Парламенттен дагы, өкмөттөн дагы, президенттик администрациядан дагы киши жок болгон өкүнүчтүү болуп атат. Анан сунушуңуз үчүн чоң рахмат. Бул колдой турган нерсе экен. Муну коомчулукка талкууга сала турган нерсе экен, талкууга чыгара турган нерсе экен. Азыркы сөз бойлуу шайыр эже Жумабек Ибраимовичтин байбичеси
ушул кишиге сөз берсек. Келиңиз. Мен бүгүнкү ушул жыйынды, ушул нерсенин баарын организовать этип аткан биздин улуу, укмуш, жакшы адамдарыбыз бар экен, жигиттерибиз бар экен деп чечтим. Потому что биз буга чейин бул иш-чара 1 жыл мурун өтүш керек болчу. 1 жыл мурун биз өкмөткө дагы, маданият министрине дагы кайрылып, арыздарды берип, баардык нерсенин баарын берип аттык. Бирок бизге эч бир ответ беришкен жок. Ошон үчүн мен бүгүнкү ушул иш-чаранын баарын уюштуруп, ушундай бир иштердин баарын жүргүзүп аткан биздин жакшынакай жигиттерибизге мен ыраазычылык билгизем. Булар жаңы түзүлүп аткан фонд экен. Ошол фондко карабай, ушунчалык булардын фонд аябай көп өсүп кетпегенине карабай эле, булар сразу эле тиги Жумейек Ибраевичтин баардык өмүр баянын окуп, китептерин карап чыгып, анан кийин булар жардам бере башташты. Анан эң биринчи Мансурбек деген жанагы видеолорду чыгарды, көп телевиденияга көп материалдардын баарын топтоду. Андан кийин Асылбек Мырзабеков, Темирлан Акматов, Жумаев Гүлжигит, Мелис Айдаркулов, мына ушул сыяктуу жигиттерибиз биз үчүн абдан чоң бир зор бизге камкордук кылды. Ошон үчүн мен Жумейек Ибраевичтин образын аябай жакшы ачып беришти да. Анан кийин экинчи, мен эми көп сүйлөбөйүн, экинчи мына биздин улуу инсандарыбыз отурат. Улуу инсандарыбыз абдан замандын ушунчалык оор кыйчалыш учурунда иштеген адамдар. Буларды экинчи сортко калтырбаш керек. Экинчи сорт деп артынан түшүп, ар түрлүү сөздөрдү айтпаш керек. Мына кеп жерде арасында жаштар да отурат. Бул адамдарды алаканга салып сыйлаш керек. Мен ушуну айтат элем. Потому что булардын иштебеген иши, кылбаган иши калган жок. Бул өмүрлөрүн берди, ден соолугун беришти. Ошон үчүн менин экинчи айта турган нерсем ушул. Анан ушул иш кагаздардын баарына тең иш-чаралардын баарына чуркап жүргөн Жумейектин уулу Нурдин Ибраимов абдан чуркап, ушундай инициатива кылып, ушундай чуркап жүрөт. Ошого мен ыраазычылык кылып коеюн дедим. Анан кийин 3 китепти чыгарышкан Жумейек Ибраимович жөнүндө. 2 китеп Суслова менен Александр Ивановичтин өздөрү чыгарышкан. Бүт Жумейек Ибраимовичтин образын полностью берип чыгышкан. Экинчи китеп Раматов, мына Кубанычбек биякта отурат, өзүнүн айылынан, өзүнүн жеринен, мына ушул адам сонун бир китепти чыгарып койду. Мына ошону окусаңыздар болот. Ошо рахмат сиздерге, келип бергениңиздерге, Жумейек Ибраевичтин образын аткарып бергениңиздерге, ачып бердиңиздер образын. Ошого мен сиздерге ыраазымын. Көп жашаңыздар, бактылуу болуңуздар. Жаңы жылда жаңы ийгиликтер келсин, жакшылыктар болсун. Бала бакыраңыздар менен аман эсен болуңуздар. Морки биздин эски көздөр көп жашагыла. Мен ошону эч нерседен бейкапар жакшы жашагыла. Жанагындай бир тиягын чукуп, биягын чукуп, бири-бирин жеп, жуткан дегенде мен токтотуш керек да, болду да. Жакшылыктар болсун. Рахмат. Биринчиден уюштуруу комитетинин атынан ушул бүгүнкү жыйынды уюштуруп жүргөн эже айткан жигиттердин атынан бир 3-4 деле атады. Көп чоң армия өзүнчөлөр, көп жигиттер чуркады, жан дили менен кызмат кылышты. Сиздерге баарыңыздарга чоң рахмат айтам. Улуу башыңыздарды кичүү кылып, ушул бүгүн убактыңыздарды бөлүп, ушул Жумейек Ибраимовичтин арбагын сыйлап, анын элге кылган кызматын сыйлап, ушинтип келип отурганыңыздар үчүн сиздерге чоң рахмат. Анан жакшынын көзү өтсө да жасаган иши түбөлүк дегендей, Жумабек агабыздын артында үлгү болор эмгеги калып, эми экинчи түбөлүк өмүрүн жашоодо. Эл сыймылыгына айланган бул инсан жаш мыңдарды тарбиялоодо сөзсүз
үлгү болот деп эсептейм. Жараткандын майзамы улуг экен, жаткан жери жайлуу, топурагы торко болсун Жумабек агабыздын. Дагы бир жолу сиздерге чоң рахмат. Бар болуңуздар, ден соолук, ишиңиздерге келип. Мурда белгилүү болгондой, мынакей бүгүн 2024 жылдын 13 декабрында биздин агабыз көрүнүктүү мамлекеттик жана саясий ишмер Жумабек Ибраимовдун 80 жылдык юбилейин белгилеп атабыз. Мына бул иш чараны ишке ашыруу үчүн биздин багыш эл коому бул ишти алып барганга көмөк көрсөтүп, туугандар тарабынан финансылык көмөк көрсөтүлдү. Ошондой эле мынакей телефильм тартууга багыш эл коомунун жардамы менен тартылды. Ошондой бул киши өзүнүн чынчылдыгы, аракетчилдиги менен эл оозунда таза иштеген инсан катары калыптанган. Ошон үчүн бүгүн аны артында өчпөс из калтырган инсан деген бүгүнкү иш чараны Кудай буюрса жакшынакай деңгээлде өткөрүп алдык. Бул жерде чыгып сүйлөгөн, чогуу иштеп жүргөн, үзөңүлөш болуп жүргөн кесиптештери, мурунку премьер-министрлер, спикерлер, ошондой эле көрүнүктүү саясатчылар ушул жерде чыгып сүйлөшүп, ал киши жөнүндө өздөрүнүн эң жакшы пикирлерин айтып беришти. Анан биз дагы бул иш самалыкты мындан ары дагы өзгөчө жаштар арасында биздин агабыздын жасаган иштери жөнүндө келечекке умтулган кадрлар даярдоодо үлгү отурган сапаттарын элге жайылта беребиз деген ойдомун. Бүгүнкү күндө мынакей биз биринчиден ушу иш чарага бүгүн келип берип, катышып берип, жылуу сөздөрүн, жакшы кабыл тилектерин айтып, анан эскерүү сөздөрүн айткан жалпы келген биздин өзгөчө аксакалдарыбызга терең ыраазычылык билдирет элек. Биздин ушул көрүнүктүү саясий ишмерлер, себеби биз мындай кишилердин эмгегин унутпашыбыз керек. Көптөгөн саясатчылардан ушунча өкмөт башчы иштептир, алардын ичинде таза иштеген барбы деген суроолор болгондо, биздин акылыбызга келе турган саясатчылардын дагы ошол жоопторунан байкаганыбыз биздин Жумабек абабызды эстешет. Бул кишинин албетте өмүрү кыска болсо дагы эң кыйын учурлардын биринде иштептир. Баягы жогоруда дагы жакшы сөздөр айтылып атканда айтылды. Кыска жашаса дагы, кыска иштесе дагы кыргыздын саясатында жарк эткен жылдыз катары биздин жаркын элесибизде кала берет. Анан мен бул жерде жалпы биздин багыш эл коомунун жамаатына өзгөчө ыраазычылык билдирет элем. Ушу уюштуруу иштеринде үй бүлөсүнө муну бүгүн эскерип, Жумабек абабыздын 80 жылдыгын эскерип, ушундай жакшы бир иш чара өткөзгөнүбүзгө мен баардык жалпы жамаатка терең ыраазычылык билдирип өтөт элем. Анан ошол Жумабек Ибраимовдон ала турган азыркы жаштар кандай мындай коррупцияга каршы иштери бар, башкасы бар экен, эмнелерди алса болот? Албетте, бул агайдын ошо замандаштары чогуу иштешкен кишилердин дагы айтканынан биз байкаганыбыз, эң башкысы талапты катуу койгон, күчтүү талапкерлик менен жумуш алып барган экен. Анан кийин албетте эң башкы кылган иштеринин баарында тең бул тартипти талап кылган экен. Албетте коррупция менен күрөшүү, бул тартипти талап кылуу, мунун баары тең бүгүнкү күндө азыр замандын талабы. Ошонун баарын айкалыштыра алып кетип, ошо жаштар ошолордун баарын тең үйрөнсө деген өзгөчө тартип маселесине мен токтолгум келет эле. Тартипти аябай катуу талап кылган экен. Ошол жактарын биз үлгү катары жаштарга сунсак, бүгүнкү күндүн жаштары Кудайым буйрса келечек алдыда.
ушул нерселерди үлгү катары алсак көптөгөн жетишкендиктерге өнүгүү жолуна түшөбүз деген ойдомун.